Саламатсыздар, урматтуу биздин Москвадан мекендештер. Бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда конокто биздин Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын жигиттери Зулфидин Нурматов жана ошол Москвадагы Кызылбулак фондунун жетекчиси Кадыров Нургазы мырза болууда. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, биздин ошо Супара онлайн радиосунун ошо каналы бар, Facebook'ta ошол жерден суроолоруңуздарды комментарийлер менен кайрылып кетсеңиздер болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерибизге 8926-322-4902 номерине, WhatsApp номерине кайрылып жазып койсоңуздар, биз суроолоруңуздарды биздин бүгүнкү конокторго жеткиргенге аракет кылалы. Студиябызга куш келипсиздер. Мен дагы бир жолу айтып өтөйүн. Нургазы Кадыров Москвадагы Век фарм аптекалык ошо сеттердин ошо биринде фармацевт болуп эмгектенет экен. Андан кийин бул Зулфидин Нурматов белгилүү Москвада билесиздер, ошо соцсеттерде белгилүү блогер, өзүнүн подписчиктер өзүнүн катталган ошол атайын ар дайым артында эмне жаңылык болуп атканын Зулфидин мырзадан ушул кабар алып турган өзүнүн көрмандары бар, окурмандары бар дегендей. Бул эки мырза тең ошо Баткен областына караштуу Кызылбулак айылынын ошо айылдык фондду жетектеп жүргөн мырзалар. Зулфидин Нурматов болсо экс жетекчи болсо, азыркы учурда жетекчиликти Нургазы мырзада. Анда эмесе ошол сөзүбүздү ошол Кызылбулак айылдык фонду качан түзүлгөн, ушул тууралуу сөз кылалы. Биз мекендештерибизден суроолорду күтүп калабыз. Assalamu alaikum мекендештер. Мен Нурматов Зулфидин, Максим Баткенский. Биздин Кызылбулак фонду 2011 жылы түзүлгөн. Москва шаарында эмгектенген айылдаштардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу максатында. 2011 жылы биздин аксакалдарыбыз, биздин акелерибиз бардыгы ошол биригишип уюштурушкан. Ал убакта мен жаш экенмин. Ошондон мага келишкенде Зулфидин жүр фондго дегенде мен айткам, булар өздөрү жеп коет акчаны, элдин акчасын деген ой болгон мендечи. Кийин өзүм уже жылдар өтүп, 2-3 жыл өткөндөн кийин 2017 жылы өзүм инициатива көтөрүп, баягы фондубузду кайрадан жандандырууга аракет кылып, аксакалдарыбыз окуп баштагалы 2017 жылы 7 майда түзгөнбүз. 7 майда ошол жерде жалпы мен төрага кылып шайлашкан. Колдон келишинче аракет кылдык 2 жыл. 2 жылдын ичинде өтө жакшы иштер болду. 2 жылдан кийин мынакей Нургазыга өткөрүп бердик. Нургазы дагы буюрса өтө жакшы иштеп атат. Ошол биздин фонд. Жалпы биздин азыркы фонд кайрадан 2017 жылы иштеп баштагандан бери айлыбызга 3 миллион рубль иш кылдык. Жакшы. Мен ошол суроону дагы бир тактап маалымат алуу максатында сурайын. Ошо алгач ошо 2011 жылы түзүлгөн деп айтып атасыз. Ошол 2011 жылы түзүлгөндө жердештериңизди ошол Кызылбулак айылынан келген мекендештерди, Москвада мекендештерди кантип чогултуп, кандай жерлерде, кандай форматта чогултурчусуздар? Анан ушул сунушту ким киргизген? Алгач эле мындай эмнеге муктаж болуп ушул нерсени баштагансыздар? Бул фонддун негизги немеси муктаж болгонубуз biz bayağıda ayıp жүргөн, atılma şükür, düdeki düzde. Ayılda bayağı aydaşlar kelip dakta qoqsan qaza bolup kalganda bayağı kebirler bilbey kalat, emne kılıç bilbey, kayqa bargan bilbey, onun için biz chet өлкөдө жүрөбүz деп, бар биригейди ошондон башталган. 2011 жылы азыркыдай интернет, WhatsApp жок эле. Ошол убакта акелерибиз, биздегилер үймө-үй кыдырып, акча чогултуп Москвада үймө кыдырчу элеңиздер. Мен жок элем, айтып атпайм, мен ал убакта жаш экенмин дагы, мен түшүнгөн эмесмин буларды. Түшүнгөн, булар акчаны жеп коет деген ой болгон менде. Ошондой эмес экен, кийин өзүм ошону сездим. Ошол биздин агаларыбыз кызматташкан экен. Ошолор үзүлдү деп ойлойм да, азыркы неме фондубузчу. Кийин мага ошол жетип, кайрадан түздүк да, буюрса ал убакта уюшуруп иштер өтө кыйын болгон. Себеби азыркыдай интернет жок болгон. Бардыгы эми айыл деген түшүнгөн эмес.
телефон менен анан бунекада бир жерге барышып, паркта бир жерде отурушуп, ал убакта азыркыдай кыргыздардын кафелери дагы жок көп эмес. Азыраак да? Азыр кыйынчылык болгон. Ошентсе дагы биздин ошол акаларыбыз, аталарыбыз ошентип бизге эме кылып кеткен экен, биз улап кетип атабыз. Алгачкы ошол чогулган ошо парктарда деп атасыз, үймө кыдырып деп атасыздар. Ошондо азыркылаштылап ушул карта, Сбербанк карта жок болчу да. Анан сиздер ошол акчаны кантип чогултуп, жанагы башына жанагындай маселе түшкөн адамга кантип жеткирчү элеңиздер? Анда мындай болгон, анда бардыгы биз Кызыл Бак фондуда баягы 3 буштап коебуз, 3 адам башкарган. Ошол бирөө кассир болгон, бирөө төрага, бирөө орун басар болду. 3-өө башкарган. Алар жакшы иштер кылган. Биз менин эсимде биздин айылдаштарыбыз, 2 айылдашыбыз күйүп кеткен да. Дачада күйүп кеткен. Анан ошондо биздин фонддун балдары, агаларыбыз бар, ошол жерде баягы биздин акаларыбыздын, күйүп кеткен акаларыбыздын сөөгүнү күлдөн тауып баягы. Анан ошондо мен ошону ойлонгом да, значит, бул фонд керек нерсе экен депчи. Мындай жакшылыкта, жаманлыкта, ана акча чогултуу маселеси өтө кыйын болгон. Акчанын неме сөзү кассир өзү кармаган. Бирок бардыгы жакшы прозрачный болгон. Мен бул жерде суроо бар экен, урматтуу мекендештер, биз менен чогулуңуздар. Бул жерде звук дейт, балким биздин үнүбүз жакшы жетпей аткандар, чарчап калгандар балдар. Золпиден мырза, бул жерде биздин Москвадагы элчилигибиздин ошо пресс-секретары Гүлбарчын Байымбетова эжеке суроо берип атыптыр. Кызыл Булак айылына жардамга келтирилген каражат кандай жол менен эсептелет? Отчетту канча убакытта берип турасыңар? Деген суроо бериптир Гүлбарчын эже. Рахмат сизге. Биз отчет өтө тез беребиз. Биз ишибиз бүтө эле отчет беребиз. Кандай жол менен биздики прозрачный чогулат, эсептелинет дейт. Кандай жол менен деген? Азыр учурдаймын, Нургазы мырза. Нургазы берсин. Жетекчи да, азыр сиз эми экс болуп калып атасыз. Жок, андай эмес. Салам алейкум жерлештер. Эженин суроого биз жооп беребиз дегенден бизде бир демилге көтөрүлүп, ошо демилгени ишке ашырууда берилген жардамдын отчетун онлайн ежедневно күн тартипте бир күндө, бир жумада обязательно эме чыгып турат. Өзүңүздөрдө WhatsApp группа бар да? WhatsApp группалар, жерлештердин баары чогулган WhatsApp группаларыбыз бар. Ошол жерден бар отчеттер келип турат. Ким канча берди, кайсы айга берди. Ошонун бизде өзүбүздүн финансистибиз бар. Ошол заниматься этип баардык эсептерди, ошол аты, жөнү, фамилиясына чейин жазып, берген датасына чейин жазып, журналга түшүп турат. Анан ай сайын кеткен отчетторду ошо иш бүткөндө ошол периодту отчетун берип турабыз. Ел анан индивидуальный отчет алам дей турган болсо, мен өзүмдүн номеримди таштап койгон, финансисттин номерин, Жупидин номерин, бизде отчет андай жөнүндө эч маселе жок. Ежедневно. Бизде мындай да, WhatsApp группабыз бар. Бир эмес 3 WhatsApp группабыз бар. 3 WhatsApp группа. Анда бүт барыгы айылдаштарыбыз бар. Онлайн түрүндө мындай беребиз мына. Ар бир мисалы бирөө мына азыр берде турат. Кызыл Булак. Кыскасы, ким бизге акча которсо Сбербанктанчы. Ошондон бизде Сбербанкка келген сумманы скриншот кылып туруп группага айдайбыз. Мисалы, Кадыров Нургазы 300 рубль которду. Биздин баланс 300 болду деп туруп чарып коебуз. Ар бир баланс мындай турат мына. Ар бир ушинтип отчет берилет. Анан биздин дагы бир плюс жерибиз, элибиздин ишенгеничи. Биз бир картаны 3 адам байлап койгонбуз да. Мисалы. Бул картаны атайын бизнес үчүн, ошол жанагы социальный неме үчүн ачкан фонд үчүн. Мисалы мына карта менин атымда болсо, бул Нургазыда болот. Телефон номер башка бирөөдө болот. 3 адам бири-бириге байланат дагы, баягыдай турама иштер болуп кетиши мүмкүн эмес да. Ошон эл ишенет. Баягы көзөмөлдө турат. Көзөмөлдө турат. Себеби деген акча бул
саулайсың да. Ооба. Мисалы мен картамда 300 мың ақша тұрса, маған ақша керек. Мисалы мен ел билбей қалады деп тұрып, егер өзім болсам, кешетіп қойышым мүмкін да. А бізде байланғандағы бір-бірге. Ана еш болушы мүмкін емес, болған емес да. Жол бербейсіз болғанда да. Урматтуу мекендештер, биз менен чогуу болуңуздар. Ушу 1 саат бою эфирибиз ушул Кызыл Булак айылын фондун жетектеп келаткан ошо эки мырза. Нургазы Кадыров азыркы жетекчиси, экс-жетекчиси Максим Баткенский, жолсом Зулпиден Нурматов болмокчу болууда. Андыктан ошо суроолоруңуздар болсо, кайрылыңыздар, жазып өтүңүздөр, кабыл тилектериңиздер болсо, аны да жазып өтүңүздөр. Биз аларды жеткиргенге даярбыз. Анда эмесе Нургазы мырза, сөз сизде болсун. Сиз жетектегенден баштап кандай иштерди жасап келатасыздар? Анан жакынкы ушу жасаган иштериңиздер тууралуу айтып өтсөңүз. Биз эми мурдатан Зулпиден жетектеп жүргөндө бир чоң проект баштаганбыз. Демилге көтөрүп ошо айылыбызды 13 километр жарыктандыруу демилгесин. Ошол мен марттын 15-нен бери төрага болуп келсак, ошонун бери азыр 3-3 этапка бөлгөнбүз. Ошо азыр 3-чү этап аягына чыгып, 4-чү этап башталганы турат. Башка андан башка жөн прожектор эле эмес, бизде башка кайрымдуулук иштери, айылдагыларга жардам берүү, баягындай жакыр үй бүлөгө бир айында бир корзина бөлүп койгонбуз, 3,5 миң рублинде корзина продукт кылып алып барып берет. Ошо жанагы минимальный корзина дегендей. Май, макарон ошо жардамдады. Анан орозо, питер маселелери болду. Ошолорду дагы биякта Москвадан бергендерди айылдагы имамыбыз менен макулдашып, ошо айылдагыларыбызга бөлүп бердик. Анан эми айта эле кетсек, азырмайда мен өзүмдө бар биринчи прожектор ошо 2 этап мектеп окуучуларына жардам берген. Прожекторго ошондо сиздер жакында орноттуңуздар да? Прожекторлор. Биз жана сиздин ошо аккаунтуңуздан, профилиңизден, Facebook баракчаңыздан көрүп жүрөбүз. Ошол прожекторго канча метр, канча километр же болсо аралыкта ошо жарыктандырдыңыздар. Андан сырткары ошол канча каражат кетти? Ошонун баарына Москвада мекендештердин арасынан ошо өзүңүздөрдүн айылдык мекендештериңиздер ошонун баарына макул болуп, өздөрү чуркап жардамдашкан учур да эми бул. Ошол Зулпиден жооп берсе, Зулпиден бул иш менен башталганда прожект боюнча биздин Кызыл Булак айылыбыздын жолдун узундугу 13 километр. 13 километр. Былтыр как раз ушул убакта биз эмен баштаганбыз ишти. Акырын өтүшүлүп. Анан биз этапка бөлгөнбүз. Себеби биздики узун да. Ошон үчүн 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү этапка бөлгөнбүз. Айnen. Биринчи этапка 35 штук койгонбуз прожектор. Кобра деп коет. Анан экинчи этап деген. Экинчи этапка 57 штук койдук. Үчүнчү этапка 58 штук. Бул быйыл коюлду, бүт бардыгы 3 этап деп. Быйылкыла. Эми жакында 4-чү этап деген бар. Кызыл Булактан кире бериштеги арка бар. Ошол аркадан Даңгер айылына чейин 20 штук коюлат, ошону өтөт. Жалпы 160 штук прожект коюлат. Муну кимдер берет? Основном Москвадагы айылдаштар, анан биздин Кореяда иштеген, Америкада иштеген айылдаштарыбыз бар, Иркутскидеги, анан Бишкек шаарында бизде Молдония Кызыл Булак коому деген бар. Бишкек шаарында эмгектенип окуп, жашап жүрүшкөн биздин айылдаштар. Ошолор менен биргеликте кылтабыз. Жалпы бюджет 1 миллион сом. Жалпы бюджет. Ошону азыр буюрса бир 20 күн ичинде полный бардыгын бүтүрөбүз. Бир маселе бар, ошону биздин өкмөтүбүз, Кыргызстан өкмөтү эгерде өзүнүн балансын алып койсо, өтө жакшы болмок да. Себеби азыр ар бир үйгө уланган да. Биздин айылдаштар ошого дагы макул. Ошо биздин айылыбыз жолу жарык болсо, биз ошону төлөгөн дагы макулбуз деп азыр керек болсо кээ бир үйлөргө 3төн 4төн уланып турат. Эл өз төлөп атат. Эгерде өкмөтүбүз ошону баласын алып койсо, өтө жакшы болот. Ошол
ушул эле жерде суронулат дагы ошо өкмөт менен жергиликтүү ошол жетекчилик менен кандай сүйлөшүп иш алып барып келатасыздар? Биз эми негизи өзү ушу жергиликтүү бийлик менен даярбыз иштегенге. Ачык, айкын, бирок ушуга чейин жергиликтүү бийликтен эми бизге ошо прожектор маселелери боюнча, башка маселелер боюнча эми чын айтканда жардам болгон эмес. Анан жакынкы айдан бери ошол Кадамжай жаңы акими Алгынбай Туралиевич агабыз менен байланышып турабыз. Буюрса ушундай маселелерди чечип беребиз, биргеликте иштейбиз деген сунуштар болгон. Биз колубуз ачык, биз менен иштейбиз дегенден өкмөтүбүз болобу, акимибиз болобу, губернатор болобу, всегда колубуз ачык иштешкенге даярбыз. Башка вот прожектор маселесин эми айыл өкмөтүбүз Махмуд ака болот. Махмуд ака менен да Фамилиясы ким? Токторов Махмуд ака болот. Ошол менен да сүйлөшүп, бир эле бизде эмес, жаныбызда Тамаша деген айыл бар, ошол жакта дагы ошол прожекторлорду курушкан, ушундай эле балдар, ошолор дагы күтүп документацияларын кылып, ошол мамлекеттин балансына өткөрөбүз деген ой болуптур. Эми негизи биздин фонддо бул эме кылганда, ишти башталганда азыр бизден сунуш болгон өкмөт жактан ЗУПИдин өзү айтып өтсө керек, эми мамлекеттик стандартта кылабыз дегенбиз биринчи. ЗУПИдин өзү ошол полностью мамлекеттик стандартта кылып, ошого ишти алып барабыз дегенде, менин оюмча жардам болгон эмес, эч кандай көмөк көрсөтүлгөн эмес, жардам болгон эмес. Ошондуктан анан бизде если андай боло турган болсо, биз ар бир үйгө коюп, ошо үйдүн жашоочусу өзү макулдугу менен алат. Анан 3-4 прожектор бир үйгө коюлуп калганда, ошолор фондубуз жагынан кичине жардам беребиз төлөгөнгө. Эми бир прожектор ошол жанагындай көп жаңа маалда 20 сомго чейин жейт экен. Бир айда. Бир айда. Ошол 4-5 коюлуп калгандарга эми жылдыгын бир төлөп берип, фонд эсебинен төлөп берип, ошондой кылып атабыз. Эми жолубузда ошол жарыктандырып. Бул атай ошо жарыктандырганда сиздер жанагы энергияны эконом эмне деп коет? Фотореле коюлган. Күндүн нуруна карап, күн азайганда өзү жанат, автоматически бирөө өчүрүп жандырбайт. Энергия сберегающий деген лампалар бар, ошондой коебуздар да, ошон үчүн баягы үнөмдөлүп жарык бергенге кеч келген болот экен да, мындай. Кеч келген өз жанат, эртең өчүп калат өзү. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын кулундары ушул Нургазы Кадыров жана Зулпидин Нурматов деген мырзалар болууда. Бул эки мырза Кызылбулак айылынын айылдык фондун жетектеп келген, бири экс жетекчиси, бири азыркы учурда жетекчиси. Андыктан суроолоруңуздар болсо, ошол айылдык фондко тиешелүү тажрыйба алгыңыздар келсе, булар алгачкылардан болуп ошол Москвада айылдык фондду түзүп, өздөрүнүн айылына көп үлгү катары көрсөтө турган көп иштерди жасап келишүүдө. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бизге комментарий менен ошол түз эфирдин астына калтырсаңыздар болот. Же болбосо бизде WhatsApp номерибизге 8926 322 4902 номерине кайрылып жазып койсоңуздар, биз суроолоруңуздарды окуп, кабыл тилектериңиздер болсо, анда жазып койсоңуздар болот. Анда эмесе бизде бул жерде биздин мекендештерибиз жазаптыр. Биз аны окуп өтөлү. Суроолор болсо, суроолорго жооп бере өтөсүздөр. Биз даярбыз. Так. Барча нежен суроосуна жооп бердик. Дастан Калдаров звук дейт. Звук жакшы чыгып калды окшойт. Шайлообек Курбаналиев деген дагы биздин бир инибиз жазаптыр. Малатсы жигиттер, ийгилик дейт. Дастан Калдаров сиздерге аябай лайктарды басып атышат. Абдыганы Ахматов микрофону жакын кылып коюңуздар дептир. Жакын эле микрофонубуз, балким бир аз интернеттен көз каранды болуп аткандыр. Айкөл Анна Сулайманова деген эжеке жазаптыр. Малатсы, ийгилик дейт. Абдыганы Ахматов деген биздин мекендешибиз жазаптыр. Көпчүлүк болгон сайын сунуштар, түшүнбөстүктөр көп болот. Ошол кезде кандай чечилип жатат? Ошол боюнча дагы маалымат менен бөлүшүп койсоңуздар, башка коомдорго чечишкенге жеңил болсун деген суроо бар экен.
ушул суроого жооп берип койсоңуздар, анан дагы биз комментарийлерди улантабыз. Ушул суроого мен жооп берем, балдар жооп берип коет. Мен дагы жооп берем. Мындай сөзсүз болот. Бирок биздикиде өтө аз да. Өтө аз. Себеби бизде маселе жок да. Бирдеке жалмашкангачы. Маселе жок. Бизде бардыгы прозрачный да. Ар бир биз керек болсо баягы немеге СБ картага айына сумга 60 сом. Ошондо чыгарабыз да биз. 60 сом алды. Мына иштен 30 сом калды, 30 сом которуп койдук. Же болбосо 2 сом, 3 сом ар бирге тыйынга коебуз дагы бизде андай маселе жок. Көпчүлүк айлык фонддордо ушу отчет маселесинен кыйналышат да. Мен билем, баардыгын билем, ошолор угуп да алса керек. Эгерде угуп атпасаңыз да жакшы угуп алыңыз. Отчет бул элдин акчасы да. Элдин акчасы кемдер айтат да, кемдерчи. Силер мындай пиар кыла бересиңер, отчет бере бересиңер. Элдин мен өзүм ишим болсо, мен учпай кылып коём. Элдин ишини баары билиш керек. Бул бирөөнүн иши эмес. Ошондуктан биз ар бир нерсеге дыкат мамиле кылып, мисалы бирөөгө бизде фонддо элдерди тартуу жолдор бар да. Кант тартат элдер. Мисалы бизге айылдан бирөө чыгып туруп, төрөгө чыгат да, мен айылдан. Мен Москвага барайын дедим эле, акча жок болду билет. Мен барып сиздерге берем десе, биз фонддон 2 күбөнүн негизинде авиабилетин алып беребиз. Ал адам жердешибиз келип, бияқта иштеп, 45 күндө бизге кайтарып берип коет. Бизде эч кандай проблема болгон эмес. Кемдер айтат да, акчаны берип койсоң берип коет экен, андай экен депчи. Бул элдин акчасы. Элдин акчасынан баардык коркот. Кайтарып берет. Бизде мына 2 жылдын ичинде мындай проблема болгон эмес да, бирөө биздин акчаны алып туруп, элдин акчасын берип койгон. Дагы бир маселе бар бизде. Мисалы Москвада туруп, кимде бирөөнүн айылда тууганы же жакыны каза болуп калса, же катуу ооруп калса, срочно кетиш керек болсочу, бизге кайрылса биз заматта ошол авиабилетин алып беребиз. Кеч болсо кеч, эртең менен. Бул муктаждыктарга тез учурда жардам бергенге сиздер. Ошондой кылгандан кийин уже элдер өзү бар. Анан кээ бир айлык фонддор бар. Акчабыз болсо 1 миллион болсо ай кылабыз деп жүрөт. Убакыт 3 жыл өттү. Акчалары 400 миң, 1 миллион күтүп отурат. Бизде андай эмес. Бизде жумуш баштап коебуз, уже эл өзү колдой берет экен элчи. Мына биз баштадык. Бюджет ушунча десең, элдер бирөө менен 5 миң, бирөө 1000 рубль, бирөө 10 миң деп эле баягы чыгып калат. Кээ бир айлык фонддор ошентип 3 жылдан бери же иш кылбайт, же башка кылбайт, акчаны кармай отурат. Ошолор кубагыла, мындай кылбагыла. Анан мен бул Абдыган Ахматов агабыздын суроонда бир эмес бар да. Көпчүлүк болгон сайын сунуштар, түшүнбөстүктөр көп болот. Ошол кезде кандай чечилип калат деп. Бизде эми бул сунуштарды мындай түшүнсө да болот да. Биз айылыбыз чоң өзү. Негизинде бөлгөндө биз прожекторду 3 этапка бөлүп иштеп атабыз. Бирок эл да көп да ошого жараша. Мисалдан бир участок, экинчи участок. Жалпы Кызыл Булак айылы боюнча канча калк бар? 6000 калк бар да, 6000 калк бар. Анан бу жерде деген бул вопростун астында баягындай жатышы мүмкүн да. Под вопросту кантип выборочный жардам дегендечи. Бизде андай жок, точный жардам жок. Мисалдан болот бир үйдө бирдеке баягындай ооруп, бирдеке болуп калган болсо ошолорго точный жардам беребиз. Операция башка бир эмелерге марафон негизинде кылып. Анан бу жерде мисалдан баягындай айылга бөлүнүп, ушулар кылып алды, ушул участок болуп калды деген жок. Бизге бир кандай демилге болсун ошол бир адам эмес, ошо Кызыл Булак эли колдоно турган нерсе. Мисалдан ФАПка жардам берип жүргөн, баягы тараз алып берип жүргөнбүз. Мектепте интернет кирип жүргөнбүз. Бул эми деген нерсе бирөөнүн үйүнө тараз эмес, бирөөнүн жерине интернет эмес, бул эл колдоно турган жер. Бул биздин келечегибиз колдонот. Анан белки ФАПта ошо өзүнүн өсүп келаткан балдарга, эжелерге жардам болсун деген негизинде ошондойлорду алып беребиз. Бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, бул мындай вопростор, сунуштар түшкөндө бизге биз жеке карап эле чечип койбойбуз. Биздин жумуш топ деген өзүбүздүн Москвада жүргөн ошол активист балдарыбыз бар. Ар бир жылдан бирден ошол балдары жора башчылар дегендей
аксакалдарыбыз бар. Биз мисалдан бир сунуш түшкөн болсо, ошону ошол жумуш тобубуз өзүнүн группабыз бар, ошого талкууга таштайбыз. Ошо талкууланып, бир жыйынтык чыгарып, ар бир адам ошо биздин жумуш тобубуздун мүчөсү айтып, ошол мнениясын билдирип, анан кийин ошонун негизинде жыйынтык алып ишти алып барабыз. Ошондо бул биздин фонддун негизинде чечип кое турган бир маселе келсе, бунун обязательно ошо 40 адам билип, ошолор курсы болуп, ошолор оюн айтып, анан кийин башталат. Сиздердин ошо Кызыл Булак фонду жасаган иштердин бирөөсүн эле жана айтып өттүк да, эми калгандарына дагы сөз берели. Айтып өтсөңүздөр, ошол мисалы садик курган учурлар болуп атат да, мисалы жолду оңдоткон учурлар да бардыр да, мисалы ошолар тууралуу дагы мындай кенен токтолуп өтсөңүздөр, ушул жолдорду оңдогондо, же болбосо садиктерди, же болбосо баягы муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөткөн учурлар кандай жолдор менен аткарылып келатат. Балким башка Кыргызстаныбыздын ошо башка бир айылдык фонддоруна үлгү боло турган иштер болгон үчүн алар сиздерден үлгү алышы мүмкүн. Ошон үчүн буларга дагы кеңири токтолуп өтсөңүздөр. Бизде мындай кээ бирлер айтып калат да, бул өкмөттүн иши, силер мындай кылбасыңар керек, бул өкмөт кылыш керек, өкмөт жаман үйрөнүп калды дейт да. Биз ага карабайбыз. Бизге элибизге пайдалуу иш болсо болду. Ага карабайбыз, өкмөттүн иши, ал башканын иши биз бүтүрө беребиз. Биз андай маселе жок. Биз барлык тармакты бирдей алып кетебиз. Кээ бир фонддор бар, мечит, медресе кыла берет. Кээ бир немелер мектепке жол кыла берет да. Биздики тармакты баарын алабыз. Мектептерге жардам беребиз. Мисалы, былтыр мен Кыргызстанга барып, айылыбыздагы мектептин ажатмасына кирип калдым. Абал өтө начар да. Ана кырсын Москвага келгенден кийин ошо биздин жумуш топ деген бар, жумуш топ айтып ушундай туугандар. Мектептин абалы ушундай экен, ажаткан десем, макул дедик, колго алдык, евро кылып 150 миң рубльге ажатканасын ремонттоп бердик. Баардыгын жайындап. Ошондой эле Молдонияз гимназия мектебибиз бар. Ал жерде мисалы кошумча класс деп коюп 60 миң рубльге ошону бердик, бүт бар нерсени алып берип. Анан Косал топтон орто мектебине интернет киргизип бердик. Андан тышкары ички жолдор бар. Айылыбыздагы центральный мечитке, Борбордук мечитке микрофон алып бердик. 40 миң рубль. Баягы заманбап, баягы. Андан тышкары прожектор, анан фапты толук ремонтко көрүп бердик. Айылдагы фаптын полуну, патологunu koyup alüminyum salып бердик. Айыл боюнча бир эле фап бар ошондо сиздерде? Эки фап бар. Бир центральный бизде фап бар, центр ошол. Аны да кандай кылабыз? Бизге сунуш келет. Өзүрдөн келбейт, фаптын өзүнөн келбейт. Баягы айылдагы айылдаштар келет да бизге сүрөт тартып өтүп койт. Мына пол тешилип калыпты, патологдон суу агып атат дегенде келет, анан биз өзүбүздүн врачтарга чыгып ушундай болуп калыпты, биз жардам берели десек, макул дешти. Мисалы, ошондой десек эле биздин бир Манас Артыков деген акабыз бар. Менде полугунай ушундай неме бар. Каражат. Өзүм алдым менен кылбай калдым. Ошону Кыргызстанга жөнөтөлөйүк деп. Биз макул дедик. Как раз өзүбүздүн баягы айылдаштар бар, жүк ташыган. Ошого салып бердик 3 миң рубльге. Анан уста издедик. Уста издесек, ошондой айылдагы балдар айтты, 5 өзүбүз деди, биз жөнүнө кылып беребиз деди. Бесплатно. Ошондо бир килеген фаптын эмеси 8 миң рубльге бардыр бүтү да. Бул ынтымак менен. Ынтымак менен да. Башар жолу менен ошондой неме эгерде оны башка бирөө баягы тендер кылып башка кылса бир жок дегенде бир 300 миң 400 миң акча кетет да. Ошондуктан баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт го, ошентип биздин дебиз өзү бириксек барып колдон келет деген неме да. Биригип бири-бирибизди колдоп. Мисалы менин бирдекем чам болсо мына не кылат. Эми ушул жерден дагы бир суроо берейин. Сиз бириксек колдон келет дегенде сиздикиби же акам? Биздеки кимге окшойт го? Жок, мен айтып берем аны. Бирок мен ага чейин билген эмесмин аны. Эч жерден көргөн эмесмин. Балким көрүп
ұмытып қалышы мүмкін, бірақ мен өзім ойыма келген нәрсені айтқанмын да, мындай. Бұл қашан айтылған сіздікі? 2017 жылы. Бірақ олардікі мен кектеріне қарасам 2009 деп тұр. Жақсы, анда сіздің идеяңызды, сіздің сөзіңізді олар өздеріне дефис қатары, уран қатары алышыптыр да. Бірақ бізге пайдалырақ болды да. Ого да. Мен бұл жерден комментарийлерді оқып өтейін, егер мақұл көрсеңіздер, себебі чоғып қалды, сіздерді күтіп отырышады. Біз Абдығаны Ахматов мырза сурооңузга канааттандырарлык жооп беришти окшойт биздин жигиттер. Андан кийин Батырбек Исмаилов деген дагы бир жигитибиз жазып атыр. Фондубуз жетектеген укаларыма ийгилик, азаматсыңар дейт. Алибек Дүйшөбаевич, максым бир балпетиң, зато эсте каласың дейт. Урматтуу Алибек Дүйшөбаевич, биз азыр коомдук фондтун, то есть айылдык фондтун иштери тууралуу сүйлөп бүтөлү, анан кийин биз балып кете турган темаларга да кайрылабыз. Күтө тургула. Бакытбек Учкун дейт. Кызыл Булак фонду азаматсыңар, бир топ иш-чараларды аткарып келе жатасыңар. Өзүңөрдүн жолдор ичине жарыктандыруу иштерин мисалга алсак, бул жергиликтүү бийликтин милдети экендигин жакшы билесиңер деп ойлойм. Бийликтен талап кылсаңар кандай болмок эле? Анткени ошолордун колдоосу болсо туура болсо керек. Фонддун негизги максаты бөтөн элде иштеп жашап жаткан кишилердин көйгөйүн жеңилдетүү болуп саналбайбы деген суроо бериптир. Бул суроого жооп берип өтөңүздөр. Ана мен калгандарынан окуп өтүп коеюн. Осмонали Уразметов дейт. Максым досум окуучуларга окшоп түз отурбай бир ишти бүтүргөндө какайып отурсаң, албетте тамаша иретине калабыз. Арген Космосович дейт. Ийгилик каалайм ишиңиздерге дептир. Ийгилик доске катыра бергиле. Бош болгонда аягына чейин көрөт элем. Осмонали Уразметов жаздыр. Урматтуу Осмонали Уразметов, бул түз эфир албетте архивибизде сакталат. Эгер азыр убактыңыз болбой көрө албай калсаңыз, убактыңыз болгондо көрүп чыгып, комментарийлер менен астына дагы калуу тилегиңизди, сурооңузду жазып койсоңуз, Максым Баткенский менен Нургазы Кадыров мырзалар сиздердин суроолоруңуздарга балким кийин дагы жооп бергенге убакыт бөлүшөт. Сарвинса Сыргатаева деген эжекебиз бар, билесиздер, Facebook баракчасында. Кандай фонд? Бир эле айылдын фонду. Сарвинса же ооба, бул Кызыл Булак айылынын ушул жигиттери өздөрү түптөгөн айылдык фонд. Бул ошо айылына ошо кандай муктаждыктар болсо, кандай иштерди аткарыш керек болсо, ошолорду жасап аткандыгы тууралуу сөз болууда. Сурооңуз болсо кайрылып жазып койсоңуз болот. Аттокуров Замирбек Зукбидин дадилсин дейт. Абдыганы Ахматов сиздин ошо сурооңузду жана суроосуна жооп бергениңиз үчүн жазып атат окшойт. Рахмат укалар, азаматсыңар, ишиңерге ийгилик, ушундай элге кызмат кылып жүргөнүңөр өзү чоң жетишкендик дептир. Бактыбек Учкун дагы жазып атат ошо сиздерге. Фонддун каражаты активдүү катышкан эл менен өркүндөйт. Ошол нерсенин ичинде көптөгөн эреже тартиптер камтылууга тийиш. Өкмөттүн талап кылуунун туура жолдорун, мыйзам ченемдүү нуктарын да эске алуу керек. Анткени өкмөткө жергиликтүү каражат бөлүнөрүн эске алуу абзел дептир. Муну дагы эстеп калыңыз. Чынара Токтобаева, азаматсыңар, классташ, ишиңерге ийгилик дептир. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, Кызыл Булак айылдык ошо фонддун жетекчилери, бири экс жетекчиси, бири учурдагы жетекчиси Максим Баткенский жана Нургазы Кадыров бизде Супара онлайн радиосунда конокто. Анда эмесе жана биздин Бактыбек Учкундун суроолоруна жооп берип өтсөңүздөр. Же суроону кайталап коеюн. Бактыбек өзү өтө туура айтат. Бирок деген жери болуп турбайбы? Өкмөттөн талап кылганы менен тыянак чыкпаса эмне кыласыз? Биз талап кылып менен барып отурбаш керекпиз ушул жерде. Же кандай кылыш керекпиз? Кат жазсаң жооп бербесе, анан кылса. Анан өзүбүзчө кыла беребиз. Бирок биз милдет кылбайбыз. Биздин милдетибиз, биз айылга, элибизге жардам бериш керекпиз. Муну азыр бүт жаштар бардыгы билет. Биз башка нелерден айырмаланып,
Бул өкмөттүн иши, бул биздин иш эмес дебейбиз. Биз ошол эгер да ошол иш биздин айылдагы айылдаштарга пайдасы тийсе, жыл бою иш кыла беребиз. Ошол жолум ошол. Нургазы мырза, биз жана сөздү кайра уланталы, жана толуктап өтсөңүз, ошол жарыктандыруудан сырткары жолдордун оңдогон, ушул мисалы фонддор, фонддун ушул учурга чейинки жасаган иштерине отчет жасап өтсөңүз, балким. Эми азыр кыска эмесин айтып берсем, ошол быйылкы болуп аткан иштердин ошол прожекттер биринчи, экинчи этап өттү. Мектеп окуучуларына жардам болду. Бул жардамдарды Бишкектеги Молдонияз коому менен биргеликте мечит куруп атты. Ошо санатория деп коебуз, көпүрөк деп коебуз, ошо центрдин жагында жаңы мечит, намазкана салынып, ошого жардам бердик дегендей. Баткен тополоң болгондо элге ошол Баткен коомунун ошо коом уюм менен кошулуп бирге ошондо жардам берди. Анан Зулпидин айтып өткөндөй борбордук мечитибизге баягындай аудио аппаратура алып бердик, жанагындай микрофон, динамика, ошол азан айтканда элге жакшы тунук угулсун дегендей. Анан айылда баягындай сунуштар болуп калат, трансформатор коюлганга, рестен алып берди, бирок өзү коюп алганга өзү ошо жергиликтүү эл аяктан чогултуп, бияктан биз өзү чогултуп берип, фондубуздан бөлүп берип акча ошо трансформатор коюлду. Трансформаторду коюш дегенде да арзан эле эмес экен да. 40 миң 50 миң талап калат экен ошондо коюп, установка кылып алыш. Анан мыкты мугалим деген конкурстарыбызды өткөрүп жүрөбүз, ошого Зулпидин эме болуп, биздин пиар менеджерибиз Кызыл Булак фондунун ошол Зулпидин пиар менеджери болот да, баардык нерсенин чиреси ошол Зулпидин аркылуу жарыялап эме кылып турабыз. Анан андай деле эмес, бияктан айылдан ар ай сайын чогулуп, спорт оюндарын айылдаштарыбызды чогултуп, жаштарды ошо эме балдарды, ошо акаларыбыз, укаларыбыз келип волейбол өткөрүп турабыз. Мисалдан бир айда, мисалдан 87-жылкылар өткөргөн болсо, эмки айда 86-лар өткөрүп берет. Айылда? Жок, Москвада. Ошону чогултуп, биримдикти жердештерибиз менен чогулуп, ошо кичине волейбол ойноп, футбол ойноп, ошол жака дагы кичине көңүл буруп, баягындай эме биздин фондубуздун ишмердүүлүгү эл болуп аткандан кийин бизге канча эл келип бизден маалымат алса, ошол чогулуп ака-ука досторун көрүп кеткен жерде кичине фондубуз жөнүндө дагы үгүттөө сөздөр болуп, ошо менен салымдар көбөйүп, биздин максатыбыз эле ошо Москвадагы элибизде канча только Москвадан эмес, ошо Кызыл Булактан чыккан мигранттарды биргеликте башын бириктирип, ошол менен өгөйлөр болсо чечип, жардам берип, анан акча айылыбызга жардам берип келатабыз. Айылдык ошол азыр фондуңуздарда канча мүчө бар? Биздин айылдык немеде жалпы мындай алганда 400 адам бар. Бул Москвада, Москва областында, же жалпы эле? Жок. Москва областында биздин баса группага киргендер. Анан активдүү катышканы 1-200. Ошол менен иш кылып атабыз. Анан баягы жаштар тартыш нерсе бар да. Биз мисалы Инстаграмда страница ачканбыз өзүбүз. Кызыл Булак фонду деп. Ошол жерге бүт баарын жазып турабыз. Конкурстар өтүп турабыз, мисалы мыкты мугалим деген. Мыкты мугалим деген мисалы ар бирге кичинеден арзуга белек беребиз, бирок биздин мугалимдер да сүйүнүп калат, мен мыкты экенмин деп. Бияктагы жаштар менин мугалимим деп баягы баягы жаштарды билимге тартуу боюнча мектептерде немелер өткөрөбүз. Конкурстарды ошондой анан жардам беребиз. Мектепте мисалы аял үйлөр бар да, жетим балдар. Ошолорго мисалы Молдонияз Кызыл Булак коому менен иштейт. Бегеликтер алга керек буюрдар алып берет. Мисалы эртеге да сентябрда буюрса, ошондой бир 20-30 балага ошондой кылып беребиз. Керектүү буюмдарды алып беребиз. Башка
айтып атпаймын, биздики бир жактуу эмес, биздин айылыбыз өтө чоң айыл. Ошону биз фондду мен дагы иштеп кеттим азыр. Фондду биринчи баштаганда адамдар айтканда, бул ушунча чоң айылды кантип бириктиресиң? Булар бөлүнүп кетет, бирикпейсиңер деген да. Биригебиз дегенбиз. Кудайга шүгүр, азыр мен мактанам да. Биз ынтымакта себеби биздин айылдын өзүдө 3 мектеп бар да. 3 мектептин балдары бирибиз бар. Кээ бир айылдарда бир мектепте окуганда 3-кө бөлүп фонд ачып алган да. Биздин айылда 3 мектеп, 3 мечит бар, чоң айылда. Баштан аягы 13 километр болду. Эми ушул жерден тактоо иретинде ушу суроо берейин, маалымат катары башкаларга дагы. Сиз айтып атасыз, чоң айыл деп. Анан 3 мектеп бар деп айтып өттүңүз. Эми маалымат катары ушуну мына биздин мекендештерибиз көрүп отурат, ушул чоң айылдан ушу өзүнчө 400 адамдык мүчөсү бар, ушундай айылдык фонд түзүпсүздөр. Бирок ошол айыл тууралуу маалымат берип өтсөңүздөр. Айылда канча калк бар, анан канча кожолук бар, канча мектеп бар, канча фаб бар, анан кандай бир ишканалар бар, балким ошол жана бир жерде сөз кылдыңыз, ошо трансформатор тууралуу сөз кылдыңыз Нургазы мырза. Ушул трансформатор кандай жол менен курулду? Анан трансформаторду ошол өзүн каяктан сатып алдыңыздар? Анан бул жерде жөн эле алып барып орнотуп койгонго өкмөттөн же кайсы бир жерден дагы уруксат алыш керек болот да. Мисалы ошого маселелер кандай каралып атат? Трансформатордай болгон. Трансформаторду айыл өкмөттөн, рестен биздин эки конушка берген. Берген дагы мындан нарага бизде акча жок, өзүңөр коюп аласыңар деген. Жок, мисалы сиздер коесуздар да, алып барып ошо электриктер алып барып, сиздер бияктан акчасын эгер сиздер баягы крандын, башканын, столбанын акчасын берсеңер, биз барып коюп беребиз деген. Анан биз эки немеге ошол жерге акчаны которгонбуз. Ошону айылда айыл башчылары өздөрү алышып, кран жалдашып, өздөрү пайдаланып алып коюшуп, трансформатор коюшкан. Өзү негизинде муну өкмөт алып берген. Өкмөт алып бергенде айттым го, биз алып бердик, эми өзүңөр коюп алалы. Койгондон кийин ресен келип алып берген. Трансформатор демек өкмөт тарабынан алып берген. Өкмөт тарабынан алып берген. Эми жалпы ошо Кызыл Булак айылы тууралуу маалымат айтып өтсөңүздөр. Биз да кайсы күнү атайын ошо Facebook өзүбүздүн соцсеттерибизде баракчаларга Кызыл Булак айылы тууралуу ошо сиздердин чакан ролигиңиздерди бөлүшкөнгө аракет кылдык. Ошо өзүңүз жалпы маалыматты ошо айыл тууралуу эмнелер бар, кандай айыл, эмне деген айыл, бул жерде суроолорду берип атышпайбы ошо? Кызыл Булак биздин айыл азыркы Баткен областына Кадамжар районуна караштуу Көтөрмө аймагындагы Кызыл Булак айылы. Айылыбыз өтө сонун, барып кетсеңиздер болот. Мен жок болсом дагы ортосунан Ак суу дарыясы агып турат. Дарыяны бойлоп жолубуз бар. Эки тоодун ортосунда биздин айылыбыз. Кызыл Булак деп атталып тургандай, суулар көп, булак көп. Андан баягы кызыл тоолор бар дагы. Ошол кызыл тоодон чыккан булактар атынан Кызыл Булак болуп калган. Кызыл Булак айылыбызда жалпысынан 1250 кожолук бар. 6000ге жакын калк жашайт. Анын учурда 1000 адам Москвадабыз. Бул деген 6дан 1 да. Москва шаарында биздин айылдан келген 1000 адам иштейт азыр. Ошол убакыт. Бул сиздер ошо маалыматты статистиканы кантип жамап турасыздар? Бизде айттык го жумуш топ деген бар. Жумуш топ баары бир өз ишин кылат да. Мисалы биз жумушка айтабыз, бир жуманын ичинде Москва шаарында эмгектен кийин Кызыл Булактарды тактап чыгыш керекпиз деп коебуз. Ар бир жумада жаңылап турасыздар да? Төрага тапшырма берет. Биз жумада эмеспи, 5-6 айдан бери да. Тапшырма менен баягы жумуш топтогу балдар. Алар баягы айлык депутат бар го. Ошондой иш кылат да аларчы. Анан мисалы мен өзүм досторумду эсептеп чыгам, бул өзүн эсептеп чыгат, башкасы өзүн эсептеп чыгып,
бир немеге чыгабыз, ошондо 1000ден ашык биздин айылдаштар Москвада эмгектенет. Бирок тилекке каршы ошонун бардыгы биздин фондко катышпайт. Эгерде ошонун бардыгы биздин фондко катышып, өздөрүнүн салымын кошсо, биз өзүбүздүн айылыбызды гүл кылып көрдүк. Ушундан улам эгерде айылдаштарым көрүп атса айтам, келиңиздер, бардыгыбыз бирге иш кылайлы. Чакырам барыңыздар. 3 мектеп, 2 фак. Ана ошол бойда айтып кетейин азыр. 3 мектеп бар. Биринчиси Коксал топтан өткөн мектеби. Ал биздин центрде жайгашкан. Андан кийинки биздин айылдан чыккан атактуу атабыз Молдонияз деген бардык Кыргызстанды билсе керек. Молдонияз атабыздын атына коюлган Молдонияз гимназия мектеби. Андан кийинки 3-чү мектеп Аманжалинов атындагы башталгыч мектеп. Ал жерде жаш балдар окуйт. Канчанчы класска чейин? 5ке чейин. Айылыбызда 3 мечит бар. Анан биздин айылыбызда атагы Кыргызстанга чыккан көп адамдар бар, ошол жерден айыгып кеткен Куракучук ооруканасы бар. Туберкулезный больница. Ал жерде Кыргызстандын бар жагынан келет. Адамдар ошол жерде мисалы Ысык көлдөн, Нарындан, Таластан барып, ошо биздин айылдын абасы туура келип, ошол жерде жашап калгандар көп да биздечи. Өзгөндөн, Кара Суудан бар. Ошол жерде барып, биздин айылыбыздын абасы туура келет да, ошол жерде жашап, азыркы чейин жүргөндөр бар. Андан кийин экинчи футбол аянтчасы бар. Аны өкмөт берген. Бир үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү бар, бир фак бар. Ошондой негизинен айылыбыз өтө курортный зона десе болот, бирок биз иштей албай жүрөбүз да. Эгер ошону эле биз колго алсак, биздин айылдашыбыз. Анан айта кетебизде, bizde биздин негизги кирешебиз айылда киреше Марина. Ары бир үйдө Марина бар. Марина пышканда биздин айылдаштар бири-бирин тааныбай калат. Ашака бергөндө үчүн. Ары биринде Марина бар да. Бир күндө иликлар тергендер бар. Мисалы, Маринадан килограммы арзан эмес, жок деген 70 сом болот. Ошон үчүн тамашалап коебуз. Анан күзүндө алма, мал багышат. Бизде башка айылдардай гектарланган жерибиз жок. Үлүш бөлүнгөндө ар бир жагга 1,5 соткадан жер берилген. 1,5 соткага. Бизде вообще жер тартыш. Биздин айылдаштар азыр уже айылга батпай башка жакка чыгып кетишти. Жер жок, вообще жер жок. Биз да ошол жакта жүрөбүз. Батпай деп койбойсуңбу? Жок. Биздин фондко өздөрү Москвада жашайбы, Бишкекте жашайбы, же Америкадабы. Бирок биздин фондко салым кошушат. Мен фондко неме кылганда бар сүйлөйбүз анда козокөз, чогулуштарда. Элдер неме кылганда. Биз мисалы Москвада жүрөбүз. Коңушубуз той кылса кызмат кылбайбыз. Коңушубуз каза болсо биз барып кызмат кылбайбыз. Айылдаштар бирдеке ашар иш кылса биз барбайбыз. Биздин ошол айылга болгон салымыбыз, ашарга катышканыбыз, тойдо кызмат кылганыбыз ошол биздин фондко берип турган акчалай айына берген 300 рубльден болсун деп ошону жаштар түшүнөт бардыгы. Буюрса айдан айга биздин фонд күчөп кетип атат. Жакшы, ушул жерден дагы бир маалымат катары суроо берейин. Ай сайын ушул акчаңыздар кандай чогулат? Ошол ай сайын чогултасыздарбы? Анан атайын взнос барбы? Ошол взносты төлөп туруш керек болот. Кандай болот? Ошол система сиздерде кандай пландаштырылат? Бизде ай сайын эмес, мисалдан 300 рубльден ары бир ошо жараныбыз да. Средний ошол. Мисалдан ай сайын ошондой берип турат. Мисалдан мен өзүмдү алсам, мен өзүм 87-жылда өзүм досторумду чогултуп, баарыбыз чогулабыз. Ошол бир айдын бир датасын койгонбуз. Мисалдан биздики 28-числосу. Ар айдын 28-числосу. Классташтарыбыз. Классташтар, достор, ошолор чогулуп, ошол мисалдан ай сайын, мисалдан 2-августтун 28-де ошондой чогултабыз. Анан мынтип эле турбай ошолорду список кылып, жазып беребиз.
финансистибиз ошолор баардыгын базасына киргизип коет, журналга жазып коет, ким кайсы фамилия аты жөнү, берилген датасы. Башка ошол эле досторум айтам, тууган өлкөлөрдүн акаларында ошол фондко келип салып кошкула деп. Эми ошол учурда дагы мындай каршылык көргөзгөндөр, мисалы мен жок кошулбайм дегендер болгонбу? Эми андай адамдар негизи уже мурда болуп жүргөн болсо болгон. Азыркы негизги асыркы ушул этаптарда акыркы 1 жылдан бери десем, жаңылышпасам керек, адамдар уже баары түшүнүп калды. Кылган ишини бизде мисалдан Зулпидин айлык албайт, мен айлык албайм, жумуштоомдагы балдар эч кимиси айлык албайт, аксакалдарыбыз айлык албайт. Бу жерде баары өзүнүн убактында. Мисалдан биз ошол эле бирдеке өз негизи чогулуп да турабыз да, 1-2 айда бир ошондой чогулуп бир жерде бир чайхана же бир конференция зал ошондой жерде чогулабыз. Ошолорда фондубуздан эчтеке баары өз ыктыярлыгы менен мен патриот, мен кылам, кызмат кылам деген балдар жана ошол идея баарыбыздын идеябыз бир. Ошодон чыгат, бирок баягы рабочий процесс деп коет го, баардык нерседе өзүнүн нюанстары болот. Бирдекеде бир тема туура келбей калды, бир нетен бир сунушту башкача талкуулап коюп, ошол эмелер болот. Это рабочий момент. Но негизи баардык чок прозрачный. Эч фонддун ишмердүүлүгүнө журналдарыбыз бар, 1 эмес 2-3 контролдон турат. Эч бир тыйын ошо жумуш топтун согласиясыз башка жака иштебейт. Эми мындай суроода, мисалы сиздер акчаны чогулттуңуздар, мисалы трансформатор курган учурлар болду, ФАПты оңдогон учурлар болду, жарыктандырган учурлар болду, же садиктерди, мектептерди оңдогон, мугалимдерге бир сыйлык берген, ушундай бир стимул бере турган иштерди жасаган учурлар болуп атат да. Ошол мисалы сиздер акчаны ошолорго саласыздар же болбосо материал аласыздар, жанагындай жолду оңдогонго чырактарды алышка туура келет, асфальтты алышка туура келет да. Ошол жерлерде мисалы Кыргызстанда сиздердин кимдер ошол сиздерге жардам берип аткан кимдер, алар дагы ошол фонддун ичинде кандайдыр бир кызматта аркалап келишеби же сиздер дайындасаңыздар эле баары эле даяр турушабы? Мындай бизде эгер Бишкектен болсо, Молдун Язгызга кол бар. Ошонун төрагасы кайрылабыз. Бизге ушундай керек. Кылабыз. Анан айылда өзүбүздүн өкүлүбүз бар. Бактыбаев Абдулайт деген айтабыз. Ошол киши бүт бардын көзөмөлдө өзү анан ошол менен Бактаказдын бириге Эбек Мырзаев жеңиш деген акыбыз бар. Өкүлү главный айылдачы. Анан чыгарып активист балдар бар. Ошолдо иш кылабыз. Мисалы бирдеке алыш керек болсо, төрага айтат, ушундай мына мисалы 30 миң котордук, ошол 30 миңге ушуну аласыңар, ушундай кыласыңар дейт. Алар ошонун аташын аткарат. Анан ошону кайра отчет катары группага жибересиздер да? Бизге берет, биз анан бияктан жалпы отчет беребиз. Бизде эми ошол айылдагы өкүлдөрүбүз дагы мисалдан иштегенде Вахит ака, Жеңиш ака бар, анан бирки мисалдан айыл башчылары бар, ошолордон жүз башчы деп койгон ошолорго да маалыматты берип, ошолорда баягындай бизде метода машар бүтүлөт да барып иште. Барып чыккан ошо айылдагы балдар ошо бир воскресенье күнү, жекшемби күнү барып, жуманын жекшембиси күнү чыгып 1-2 саат ошо жардам берип, ошо күндөрү негизи мындай массовый иштер ошо күндөрү болот, базар күндөрү болот да. Анан берки отчеттор боюнча ошол финансист акчаны бөлөт, которот Кыргызстанга. Алар даже ошону да эме кылып айтып кетиш керек, ошо айылдагы өкүл акаларыбызга рахмат. Банктан алганда курс канча экенин айтып, ошо сомго чейин көрсөтөт да. Ошо жигиттер мына мисалы 10 миң рубль жөнөттүңөр, силердин сомуңар 10.900 сом болду деп туруп ошону алып, анан сомуна кылып бизге отчеттун жөнөтүп берет. Биз ошо отчеттуну журналга жазып, элге кайра жарыялап, ошо сиздер чогулуп берген монча акчалар моундай иштерге жумшалды, отчет ушундай, ушу иштер бүттү деп. Бизде бирок ошо контроль кылган эки айылдагы акаларыбызда жана айылдагы активист акаларыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетиш керек. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирип койсоңуздар. Биз Москвада биз баягы иштейбиз дагы, анан бош убакыт болуп калат депчи. Ал эми айылда мал караш керек, жер караш керек, башка. Бирок ошонун да өзү убактын бөлүп, ошо ишти кылып жүргөн ошо кишилерге чоң рахмат айтып коюш керекпиз. Себеби ошолор бар ишти тутат да. Эгер ошолор жок болсо биз
эчтеке кыла албайбыз. Жакшы. Мен бул жерде биздин мекендештерибиз сиздерге кайрылган суроолору кабыл тилектери бар, окуп өтөйүн. Буларга да ыраазычылык билдирип коюңуздар. Биз жана сиздерге ушу берилген суроолордун жооп берди деп, канааттандырарлык жооп берди деп ойлойм. Ушу Андыган Акматов да ошонун суроосуна жооп бердиңиздер. Андан кийин Шайлообек Курбаналиев жазыптыр. Жигарлар. Молодец, арнайым ийгилик коштоп жүрсүң дептир. Рахмат, Шайлообек силерге дагы. Баса ушул жерден айта кетейин, эртең Шайлообек мырзаны дагы бул жерге чакырганбыз. Онлайн радиого. Ушул учурда эртең Шайлообек бизде ошо сиздер жасаган иштер сыяктуу өздөрүнүн да жасаган иштерин айтып өтмөкчү. Батырбек Исмаилов жаздырмы? Жок, муну окудум ошо. Немесин жаздыр. Биздин төрага менен экс төрага ушул жигиттердин салымы өтө чоң, айлыбызга сыймыктанабыз. Ушундай жигиттерибиз бардыгына. Биздин де биз бириксек баары болот деп жазыптыр. Бактыбек Учкундун суроосуна жооп берип өтөңүздөр. Муну окубадым, ошо өтөйүн. Бактыбек Учкун дагы жазган экен. Силер жасап жаткан иштерге сөз жок, өкмөт үн чыкпайт дейт. Кайрылууга жооп жок деп калып кеткенде ал атка минерлерди көкөлөтүп жаман көндүрүп алуу маселеси болуп жатат. Өкмөткө үн жетүү үчүн Кадамжай коомунун биринчи кезекте расмий каттоодон өтүүгө муктаж. Мына ошондо гана силер менен биз жасаган кайрылууларга канааттандырарлык жооп күтсөк туура болот дептир. Буга сиз жооп берип өтөт окшойсуз. Бул Бактыбек Учкундун. Анан бул жерде дагы ошол эле немесинен жок, муну берип турбуз. Ушул суроого сиз жооп берип өтсөңүз. Эми Бактыбек агабызбы айткан сөздөрүнө эми кандай көз караш? Булар бизде өкмөт кылбай койду, өкмөт менен тарткылашып, алардан требовать эткен биз Москвада болсок, биз өзүбүз ушундай инициативаны көтөрүп, ошону чечкенбиз. Эми буюрса келечекте биз кылган иштерди көрүп, биз жасаган иштерди көрүп, өкмөттөрүбүз дагы биз менен тыгыз иштешип, биз менен байланышып, биз кылган иштерге кандай десем, ошо мамлекеттиктин баягында айтып аткандай эле ошо баланстарга алып, бизге жардам көрсөтсө, биз эч качан качпайбыз. Биргеликте дагы мындан да көп ийгиликтерди жаратабыз деген ойбуз. Биз бирок аяк өкмөткө барбайбыз, кылбайбыз деген эмес. Биздин позиция ошол. Биз өз элибизге ушул жактан төп кызмат кылайлы деген. Анан Кадамжай коому дейт. Негизи мен Москвада Кадамжай коому деле бар болуш керек, э? Москвада азыр бизден эми ошо жөнүндө кичине айтып кетсем, Москвада бизде Кадамжай коому бар. Коомуда 63 фонд бар азыр. Негизи райондук Москвадагы Кадамжай районунун коому, Кадамжай коому деп коебуз. Ошонун ичинде бизге окшогон фонддор 63 фонд болду. Аны жетектеген Исабек Тажибаев, Исабек деген агабыз болот. Бизде ошо фонддордун негизи кылган салымы иштери өтө көп. Ал райондук деңгээлде кылат. Анан биздин айткан атын өчкүр груз 200 боюнча ошол. Мисалдан бизде груз 200 ошо 63 фондко түшкөн болсо, ошол жактан Асылбек Айтиев агабыз бар, биздин ошол жактагы эмебиз, Минфин финансист, ошо коомдун райондун финансисти. Ошол агабызга мисалдан груз 200 түшкөн болсо, биз жердешүүнүн каза болгон болсо, ошол маркумдун туугандары кайрылат же ошол айыл төрагасы бизде ошо коомдук координациялык коомдук коебуз. Ошого бир маалымат жеткирип турат. Мен ар бир фондубуз 1000 рубльден которуп
ошо маркумду үйгө жөнөтүү, Кыргызстанга жөнөтүү боюнча ошондой иштерди алып барабыз. Бул деген эми бир фонд болсо, бир маркумду бияктан жөнөтүш эми 65 миң, 55 миңдей сумма болуп калат. Ошо фондубуз бөлүп 1000 сом, 1000 рубльден кылып бөлүп беребиз. Ошо груз 200 болгон канча бир айда, мисалдан айта кетсек, июль айында 3 Кадамжай районундан. Ошондой маалында өтө жакшы жардам болот да коомдон. Анан бул негизи азыркы Кызыл Булак фондубуз деп биз өз фондубуздун эмесин айтсак, биз юридикалык эмебиз жок, статус алган эмеспиз. Биз Минюсттан регистрациядан өткөн эмеспиз. Биз от души кылабыз. Ошондой айтканда биз ошол ыктыяр балдар да, өзүнүн инициативасы менен ыктыярчы балдар ошого чогулганбыз. Биз эми келечекте ошол айылыбызга башка инвесторлорду тартып, башка баягындай чоң көлөмдөгү иштерди кылабыз деген, бирок келечегибизде бар. Уставтарды жазып, ошого Минюсттан официальный регистрациядан өтүп, мындай юридикалык силаны күчтүү имет эте турган болгонго Кудай буйрса аракет кылабыз. Азыр ошолордун үстүнөн да иштейбиз, буйрса. Демек алдыда бул сиздердин мындай планыңызда да бар экен да? Ошо толтуруп коеюн. Негизи Минюсттан алып документаны істеген өтө жакшы. Бирок кээ бирлер бар. Бардыгы жайында, бирок эчтеке кылбайт. Эчтеке кылбайт. Жөнөтүп. Биздики жок. Бизде жок, бирок биз ошодон көп иш кылабыз. Анан мен жана эме боюнча кичине айта кетсем, эми өз чоңдорубуз дегендей кичине көңүл буруп койсо, ошолорго эми сунуш катары, анан сураныч катары кайрылып кетет элем. Бизде эми негизи кече да Супер KG сайтында да иликтөө көрүптүр. Ушу груз 200 боюнча Кыргызстанга ошо маркумду жөнөтүү боюнча репортаж тартылган экен, көрүп туура. Бизде маркумду жөнөтүү өтө кыйын биякта, Москвада. Мисалдан ошол эле адам өзү Кыргызстанда жумуш таппай, чет өлкөгө бияка келип, анан биякта акча табам деп жүрүп каза болуп калса, туугандары эми башкасы дегендей сөөгүн алып кеткенге аракет кылат. Эми токотор жерлерин айтсак, бизде морг, ошол маркумду кармаган жерде морг маселелери бар. Ошолордо мисалдан разный статус менен иштейт, судебный, башка деген моргдо подразделенияга бөлүп кетет экен, ар кимисинин ставкалары ар кандай. Биз эми ошол бийликтен сурап, элчиликтен суранып кетет элек ошол вопросторду чечип, бир тарифке коюп берсе, биз расчет кылган. Мисалдан бир маркумду эле жума күнү, жума өткөн болсо, баягы айтылгандай эле, суббота, воскресенье күнү 2 күн калып кеткен болсо, 2 күндүк дагы уже кошулуп калат да, эми наценкалар, ошолордун баасы. Ошолорду бир өкмөттөн суранып, ошолор бир ставкага койдуруп беришкен болсо өтө жакшы болмок. Анан экинчи вопрос, мен ошол репортажды көрүп аябай таң калдым. Кыргызстандын авиакомпаниялары представительдерге чалса, Кыргызстанга алып кетебиз дейт. Бекер алып кетебиз дейт. Андай болбойт. Биз канча ошол иштерге аралашып жүрөбүз, эч андай болгон эмес, болбойт. Анан үчүнчү маселе, мисалы Москвада маркум болгонду жерге алып барганда, ошол 3 справка менен 3 күн ичинде Бишкекте миграция бөлүмүнөн 50 000 сом акча бөлүнүп берет дейт. Эми ушул жерден айта турган нерсе, биз Кыргызстанга барып, аны Кыргызстанга жеткирип алгандан кийин, мисалы Кадамжай районунда болгон болсо, Кадамжай районунан алып барат, ошол жактан туугандарынан алып справкаларын көтөрүп алып Бишкекке келет. 2000 сом таксиге жол кире кылып, Бишкекте 3 күн справкаларын берип коюп 3 күн күтөт. Эми негизи айтканда ошону бир жуманын ичинде кайра барат экен да, ошо мамлекет бөлүм берген 50 000-дичи. Кыргызстанга алып барат, ошо Кыргызстандан анан ошол 50 000 берсе 20 000 үйгө алып барат да, 30 000 көчөдө ошо Бишкекте бир жума күтүп келген. Ошол маселелерди бизде эми кыргыз элибиз, кыргыздар бири-бирине талашпаса керек дейм да. Өлгөн бирөө өлдү деп алдап мамлекеттен акча албаса керек дейм да. Ошол акчаны бияктан берсе кандай, ошол жол өчүп, бияктан жөнөтүп атканда. Бул сунуш катары, сураныч катары да ошол бийликтеги
эмелерге миграция бөлүмүндө дагы айтсак, бизде мисалы Москвада свидетельство о смерти колуна бергенден кийин посольстводон берсе, бияктан бизде жөнөтүш ошо машакат өзү негизи. Кыргызстанга барганда тууган урук элчилик болуп экен. Бияктан ошону организовать этип жөнөткөнгө бүтөн жерде бияктан эме кылып ошону бияктан жөнөтүп бергенге жардам берсе өтө жакшы болмок. Мен суранычым. Сунушуңузду буга чейин кайрылдыңыздарбы? Бул сунуштарды кайрылып депутаттар келгенде айтылган. Жанарак келгенде айтканбыз. Сооронбай Жээнбеков өзү келгенде өзүгө да айтканбыз менен. Элчиликте. Катында берилген Асыл Ресиров деген досубуз 2 жыл өмүрүндө айтып берет. Ушундай кылыш керек, ушундай. Жок деген эгерде бул жактан болбосо район сенетинен бериш керек. Район мисалы Казан жайдан болгон болсо Казан сенеттерден. Берет. Мисалы электен өтсө мишеге барып кеткен жок. Ана морг маселесинде булар билип алганда, биз мусулманбыз да. Барсаң бүтпөйт, эртеге. Булар билип калган. Мусулмандар канчалык тез көмөлдейт да. Ама болгон көмөл. Булар билип алган турат да. Кайсы бар, бияга бар. Анан акырында мисалы 3-4 адамга катышкан болсо, паспорт нечеге акырын саласында кишине бересинен жымыйттан ишин бүтүп баштайт. Ага чейин баягы убакыт созуп жүрө берет да. Ага бар, бул бияга барып жүрө өзү билип калган да, бул мусулмандар. Бизде мусулмандар өлгөндөн кийин тез кой дейт да. Биз ошого атышабыз. Алар билип калган. Ошого эртең кел, кеч кел дейбиз. Ошондо анан кийин мисалы биз өткөндө бир айдашыбыз болду. 3 күн жок да? Жок. Биз издейбиз. Анан эч кандай болмойт. Анан биз ары бир моргко бардыгы чалып атып, анан туура келип калдык. Өткүнчү барбы? Бар. Бардык барсам ошол жерде. Ошону айтам да, ошол мамлекеттик немеде жолукканда президенттер, премьер-министрлер жолукканда ошол маселени айтып, эгерде Кыргызстандын жараны паспорту менен түшсө, мисалы, моргко же башка жерге посольство кабар берип койсо, мисалы, посольство ачса, мисалы, өткөндө биз бир жума издеп элек да. Эгер ошондой болгондо, биз издеп элек. Биз неме чыгабыз, эркинlikке чыгабыз. Ошол жакта келип койду. Бизде азыр Кудайга шүгүр баягы кемде жаман көрөт, коомдар бар да. Основной Москвада иштерде азыр коомдар жасап коет. Эркинlikке кабар келсе, мисалы Кадамжайданбы, Гүлбашына же дагы башкасы бизге чыгып койсо, Кадамжай жараны бар экен биякта деп. Биз 2 минутта ошону таап барып ишин бүтүрөбүз да. Ошондагы эгер убалкан болсолор, ошол мамлекеттик деңгээлде эгерде Кыргызстан жараны ошон түшүп калса, элчиликке кабар бере турган кылыш керек да. Эми сиздер ушул жерден дагы бир суроо. Москвада ошо биздин кыргыз элчилиги менен кандай иш алып барып келатасыздар? Ушундай учурларда ушундай сиздер менен тыгыз байланышта эле болобу? Менен өтө тыгыз байланыштабыз. Основной Гүлбарчын башында ортам каза. Күндө чалам. Түнү саат 2-де болсо да чала берем, бирде болсо дагы эрке баласы окугам, эрке бала. Өзү айтат да, эгер бир маселе болсо, чала бер дейт. Чалам, атамчада Гүлбарчын жээнин бирөөлөргө берип коем, мен айтпагым деп туруп. Ошондой ушундай болот. Элчилик Кудайга шүгүр азыр айтсам пухта деш мүмкүн, бирок кыйна жылыш бар. Жакшы гана коомчулук менен иштеште, кээ бир диван эксперттер бар. Коом өзөрү аралашпайт да, анан коом элди бузат, коом элди бузбайт, коом элди бириктирет. Жакшы жагын көрүш керекпиз. Коомдун аркасында. Мисалы, жөнөкөй пример. Кадамжай коому 63 айлык фонддон турат. Жөнөкөй эле мисал мага кара сулук бирөө чыкты. Силердин Кадамжайдан бирөө ошол жерде экен деп. Мен 2 минутта Кадамжай коомуга чыктым. 4-чү минутта уже ошол айылдык неме фонд турбасына чыктым. Ошону таанысыңбы дедим. Тааныйм. Чыктык. 20 минутта ошол жерге биздин балдар жетти. Маселени чечти. Баягы аксакалды алып келип, уже көчөдө калган аксакалды алып келип үйгө алып келип койушту.
Bu koğumun bir paydası şundaydı. Keçeyle misalı, Jönököy'le misal, Batkenlik olan pasportunu böyle tavıda, bana çıktı. Ben karasam Batken de durar. Bu cumayı dedim. Ben Batken rayonunun Örgüzar, Batken Kanaya Galiye hükümüne çıktığında şunday geldim. 5 yıllıkta o zaman eğitim aldı. Eğitim çıktı da Rahmat Hoca ben al bana hoca pasportumu joğuttum diye hoca pasport soğa jöngen eкен de. O terapast kılıp Kırgızstan'a keten demiş. Kolum ben. Eğer de o жоқ болғанды izlep жүрөттük de özümüz. Al bana belki oşonda bir gün keçikse o terapast kılıp turup Kırgızstan'a ketip kaldı. Ооба, бул эми түшүнбөгөндөр бар да, коомчулукка аралашпаган кээ бир жана сиз айткандай диван эксперттер бар да бизде. Туура эле айтасыз, коомдук иштерге аралашпаган адам баягы коомдун сыртынан сындап отурганга алар эми ошондой ишке жарап турушат да, жок дегендечи. Балким алар дагы ошондой сындарын алып турган жакшы, керек жерлерин алса болот да. Бирок чындыгында урматтуу мекендештер ушундай коомдук уюмдарды Москвада түзүп аткан, андан сырткары айылдык фонддордун түзүп аткан ушундай жакшы бир иштери, бул жакшылыктарда гана иш кылганга, жетишкенге аракет кылалы, ушундай ниеттерибиз болсун. Бул жерде ошо Бактыбек Учкун мырза, сиз бизди ушу жакшы дыккат көрүп отурат, сиздерге ушундай да кабыл тилеги жазыптыр, айтып өтөйүн эми ушунча жазгандан кийин. Бүгүнкү күндө Москвада кадамжай коомуна байланыштуу 60 айылдык фонддор бар. Ар тараптуу иш-чараларды жасаганда мурда кадамжай коомунда жигердүү талкуулардын негизинде бир ынтымакка келип, анан кадамдарын таштасак, биримдигибиз бийик болот беле деген ой. Ар бир нерсенин өзүнө жараша жолдору жана эрежелери болот. Бул өтө маанилүү. Ийгилик болсун жигиттер, аманчылыкта көрүшөлү дептир. Бактыбек Учкун, рахмат сизге. Нургазы мырза, биз жана бир сөзүңүздү айтып өттүңүз эле, Кореядагы анан деген сөз болуп калды да, сөзүңүздөчү. Анан бул жерде мен ушул нерсени маалымат катары билгим келет. Сиздерде ошол Москвадан сырткары дагы Россиянын башка областтарында, башка райондорунда, же болбосо башка мамлекеттерде, Турцияда жүргөнбү, же Америкада жүргөн, же Кореяда жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн сиздердин ушул айылдык фондуңуздарга ошолор дагы киреби, же алар өз-өзүнчө түзүлөбү? Анан сиздер алар менен байланышыңыздар, алакаңыздар кандай? Бизде мисалдан Россиянын азыркы ушул эмеде этапта жөнөкөй эле Россия эмес, ошо Кызыл Булак айылынан чыккан жаштар Бишкектен, Мурнияз, Оштуда бар, Кореяда бар, балдарыбыз ошо акаларыбыз бар, Америкада дос ака-укаларыбыз бар. Биз мисалдан айылыбызда болуп аткан ушундай чоң демилгелерди колго алып ошо ишти баштаганыбызда ошолорго дагы айтабыз. Колунан келсе ошол иштерге жардам бергиле деп баягы марафон негизинде болуп аткан болсо, алар дагы баары өз салымын кошуп келет. Бул жерде жок отдельный сен башка айыл эме башка жактык деген. Бирок ошол жактагылар дагы бириктирип негизи аяктарда Москвага караганда башка шаарларда азыраак экен жерлештерибиз. Ошолор дагы колубуздан келгенче бириктирип, фондубузга салымдарын кошуп келип жүрөт. Баарына рахмат. Аттан берип койгон кореялардан мисалдан берип койгон ака-укалар жыйынтыктарын берип коет, сразу взносун, годовой взносторун берип коюп жүрүшөттөр. Америкадан берген балдар дагы ошентип жүрүшөттөр. Берки демилге иштерибизди, проектибизди ишке ашырып атканда колунан келгенче Москвада укаларыбыз, агаларыбыз бар, баягындай спонсор катары эме кылып берип койгондор, ошондорубуз дагы бар. Ошолор негизинде ушул иштер жүрүп атат да бизде. Бирок азыркы этапта мен Кызыл Булак акырында да кайрылам. Мен азырда эме кылып кетсем, ушу баардык ака-ука эже карындаштарды ошо Кызыл Булактык эмелерде ошо фондко активдүү катышканга чакырам. Ошол биздин айылыбыз ошол айылыбызды гүлдөтүп, жарыктандырып, кооз кылып алыш биздин колдо, биздин жаштар. Биздин да плюс жерибиз, биз кээ бир айылдык фонддор аялдар бөлүп коет да. Биз кошпойбуз. Биз
баарыбыз биргебиз. Биздин эжелерибиз да карындаштар фонд салып коюша берет. Биз аларга эч качан салым кош дебейбиз. Өздөрү иктиярдуу түрдө. Мисалы көп айлык фонддор WhatsApp группаларын аялдарды кошпой чыгарып берип атат да. Биздики да. Биздин карындаштар, биздин эжелер, биз кошуп алар ким кошот? Ошон үчүн биз ар дайым эсиздатчы. Кошулам дегенге өзүнүн эжелерибизден суранабыз, өзүңүзчө бир неме ачыңыздар, басалар, бирок биз менен абрегибызга деп коебуз. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам. Биздин эжелерибиз, биздин карындаштарыбыз, булар аялдар, булар кошпош керек деген болуш керек. Болуш керек, себеби бул фонд тамаша, бирок чындыкта азыр кошелек аялдарда. Аялдар коштулар. Көрө эле атасыз негизинде мисалы өзү ыктыярдуу түрдө каалоосу менен кошулуп атканда албетте аларды баягы түртүп же жол тосуп койгон туура эмес. Кээ бир эжелерибиз бар да, эже кымнасыбыз бар. Мисалы эркектер бере албаган нерсени мисалы 10 000, 20 000 өзүнүн жанынан чыгарып коёду. Анан чамки эркек бир секте өлүп калат. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын ушу жигиттери, Москвада иштеп жүргөн мекендештерибиздин арасында ушундай Кызыл Булак айылдык фондун түзгөн, ушуну жетектеп жүрүшкөн ушу экс жетекчиси Зулфидин Нурматов, азыркы жетекчиси болсо Нургазы Кадыров мырзалар болуп атат. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Бизде 1 сааттан убакыт өтүп кетти. Себеби эфир кызыктуу болгон үчүн эфирди узартканга туура келүүдө. Мен фондун системасын айтып бербейм. Фондун системасы кандай система? Ооба, ошону айтып берчи. Система. Бул системага баардык кулак болуш керек да. Көп айлык фонддор. Бизде система дегенде биринчи очередде отчет, разраш. Бизде жумуш топ деген бар. Жумуш топ 40 адамдан турат. Ар бир жылдан бирден балдар. Мисалы 86-да мен болсом, 87-ден бул. Ар бир жылдан. Бир маселе болсо, ортого биздин система азыркы Кыргызстандын системасы бар го, парламентский республика, парламент президентский. Бизде ошондой да. Бизде төрага менен бир деле жумуш топтун эмеси ошондой эмес. Бизде ошон үчүн баягыдай бир адам не кылбайт, демократия менен кетти. Бизде нак демократия бизде, бирок Кыргызстан жашалып алып кете албайт, биз бирок ошону алып кеттик. Ар бир жумуш топтун өзүнүн ою бар. Мисалы, мен 86 мыңбы? Мен 86-лар үчүн ошол жерде жооп берем. 86 мың балдары Москвада 10 бала бар. 10 баланын 9-у фондко берди деп айтам. Булар ошондой. Бизде шайлоо болот. Шайлоо болгондо кээ бирлер мисалы барып туруп айлык фонддорчу сен болосуң төрага деп коет, болду. Биз андай эмес, биз кадимкидей урнаны кылып, бюллетень жасап барып, эшик жаап коюп, комиссиясы менен ошентип мына төрага болуп жеңип чыккан. Сиз өзүңүздүн жанагы жетекчиликти тапшырганда шайлоо ушундай түрдө өткөн да? Шайлоо ушундай болгон. Шайлоого кимдер укуктуу? Шайлоого жумуш топ мүчөлөр укуктуу. 40 адам келип катышат. Ошо 40 адамга бюллетенни кылабыз. Бардыгыны баягы Кыргызстандагы шайлоодо мындай эле. Урнабыз дагы ошондой. Комиссия үчкөн аксакалдардан орто жаштардан коебуз, эшик жаап коебуз, бирден кирип, чыгарып коюп, бизде баягы кээ бир айлык фонддордо мен турага болбойт го. Бизде мен турага болом деген бар. 5-6 бала чыгат. Кандидат коюп, өзүнүн платформасын жазып чыгып, мен эгерде турага болсом ушундай кылам иштерди деп, анан коюп. Нургаз өзүнүн эместе өзү дагы айтат, программалар бар деп, ошону азыр кеп турат. Азыр бир экөөбүз калды, буюрса жылдын айына чейин ошону дагы ишке ашырабыз бир жерде. Бирок өзүнүн ошонун өзүнүн эмеси мен эгерде турага болсом мындай кылам, айылыма мындай кылам, мындай кылсак болот деп өзүнүн эмесин жазат. Onun özünün emesini жазып чыкканда bizim WhatsApp группага таштайт onu баягы текстин. Биз окуп чыгабыз, анан окуп чыккандан карап, анан аны эч ким билбейт. Кимди шайлаганынчы. Анан төрагабыз жеңди. Мен өткөрүп бердим.
Ошондой. Кээ бир айлык фонддордо ошондой жок, мен турага болбойм, элин иши кыйын. Бизде балдар талашат. Мен турага болом деп. Сиздерден үлгү алчу керек болсо мамлекет дагы үлгү алчу иштер бар экен да, андай. Анда эмесе ошо Нургазы мырза, сиз ошо өзүңүздүн ошо Зулпидин айткандай платформаңыз ошол айылдык фонд үчүн өзүңүз жетекчиси Нургазы Кадыров, экс жетекчиси Зулпидин Нурматов болууда. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Биз эфир жыйынтыктай турган мезгилибиз аз калды. Анда эмесе биз жана суроону сизге берели. Ушул өзүңүздүн программаңыз тууралуу, фонд үчүн, Кызыл Булак айыл үчүн жасай турган иштериңиз тууралуу мекендештер менен бөлүшө кетсеңиз. Негизи айылдын фонддун ишмердүүлүгүн биз айтып өткөндөй прозрачный. Анан быйыл бир себеп болуп калып, айылга барып 3-4 күнгө барып келдим. Ошондо элдер менен сүйлөшсөк, биздин айылда жүргөн элдерибиздин негизи ою биздин фонд жөнүндө айтсам башкача экен да. Анан барып адамдар менен сүйлөшүп, биздин фонддун негиздөөчүсү мындай болгон, мындай негизинде негизделген, ушундай жардамдарды кылабыз, ушул деп келгенден кийин шайлоо болгон. Ошого жакын программамды жазгам. Негизи биздин фонд жөнүндө айылыбызга өтө кенен маалымат берүү. Экинчиден эми орчундуу маселелер. Ошол айылыбызда 2 мектеп бар. Жолубуз бир эле, чоң жолубуз. Ошонун айылга балдар мектепке катташат да. Эми эртең менен ошол мектепке барган учурда, ошо мектептен обедте кайтканда жаш балдар көчөдө да. Ошол маселесин демилгенди көтөрүп, бир школьный автобус кылайлы деген ой болуп, азыр сентябрга чейин кылайлы деп, бирок мен Зулпидин эсептеп чыкты, канча эмелери болгону, расчеттер примерно. Андан мен айылдагы бир ушундай агалар бар экен, эми микроавтобус минген, ошолор менен да сүйлөшүп, жүргүзүп эме кылып атабыз. Эми буюрса ошол бир школьный автобус кылып берсек, мектепке каттаганга ошол 3 мектеп бар, айылыбыздын ошо 13 километр баштан аягына чейин эртең менен келип, анан ошо обедте бир каттап турганга. Бир эле автобус 3 мектепке тең каттайт да. Бизде бир эле жол, центральный жол бар, 3 эле мектеп ошонун жол боюнда эле. Эртең менен жүргөндө өтө кооптуу болот да, жаш бала мисалдан. Бизде негизи ой бирөөнүн шоруну курутканга чейин ошол дегендей ойлорду, демилгелерди көтөрүп. Андан башка фондубуздун мен өзүм негизин программалардын жазылгандан уже жарымдан көбү аткарылып калды. 3-өөсү калды. Буюрса ошо бирөөсү өтө эме кандай десем, айылыбыздын ичиндеги ошол алкоголь саткан магазиндерди безалкогольный айыл кылайлы деген да демилгебиз бар. Эми иштеп жүрөбүз. Буюрса айылыбыздын имам менен да кеңешип, айылдык активист агаларыбыз бар. Өкмөт менен да ошол боюнча тыгыз иштешип, ошондой кылсак жакшы болот деген үмүттөбүз. Анан берки спорт боюнча балдарыбызга, мисалдан Москвада ошол Кызыл Булак фондубуздун атынан БФЛге чыгып жүргөн балдарды каржылап жүрдүк. Мындай бияктан кеткен расходторун фондубуздан айылыбыздын аты деп чыгып жүргөн үчүн ошол кичине финансировать этип дегендей, взнос дегендей акчалар болот экен, ошолорду чечип жүргөнбүз. Эми буюрса келечекте фондубуз ушундай эле турбай айтып аткан баардык мекендештерибиз, айылдаштарыбыз кошулса, биздин фонд чоң болсо, айылыбыздагы мектептерге да футбольный, волейбольный командалар менен дегендей ошондой кылып, жаштарды спортко үгүттөп, айылыбыздын атын чыгарганга пландап жүрөбүз эми. Кудай буйрса, биргеликте ошолорду ишке ашырабыз келечекте. Мектеп автобус маселеси боюнча биздин жол өзү жол эмес, биздики международный да. Өзбекстан каттайт да. Сиздер аркылуу, сиздердин жол аркылуу Шахмарданга өтүп кетет да. Туура элеби? Ошон үчүн өтө кооптуу да, бул үчүн муну давно кылса орусча айткандачы. Бирок калбай жүрөбүз. Себеби биздин жолубуз узун. Бир автобус бул жактан чыкса, чыгып барып келип уже мектепке чыгып кетет. Ошого экөөнү кылыш керекпиз. Ага
мани керек. Ошону аракет кылып атабыз. Муну биз өзүбүз эмес, өкмөт менен, айылдагы активисттер менен, айылдагы ата-энелер мисалы, мен балама мектепке барганга 1 айлык жол киресине 50 сом берүүгө даярмын да, мисалы. Бардык ата-эне берсе керек. Ошону уюштурган адам болсо, биздин айылдагы элдерибиз баары эле берет. Мисалы, балам не болду экен, жолдо кире атабы деп не болот, кыжалат болбойт. Баласы чыгат, жолдон мектепке барып түшүп калат. Айрекени. Биздин жол тар, анан биздин элибиздин да нерсе бар, менталитет ошондой. Мына жол болсо, бетте дуалы бар, ошону бузулуп кетсе, жылдырып туруп булат. Жол тарайт. Анан бизде дагы немебиз бар. Ошо жолдун бойгон неме эмес. Тереге эмес. Терегесин дагы, терегенден кийин уже 5 жылдан кийин баягы жер аченики да. Ызым менен тосулат. Ызым менен тосулат. Ошондо отуруп, баягы 16 метр жолубуз мына жок болгон да. Тар. Эки машина өтө алабы ошондо? Өтөт, кең өтөт, бирок тротуар жок да. Балдарга. Өтө кооптуу да ошо. Машина көп айрыкса мына сентябрь, октябрда Ашхабардан элдер барат, туристтерчи. Алар баягыдай акырын жүрбөйт. Анан плюс биздин азыр жаштар дагы бүт барды трабаны сатып алып эле жүрөт. Ошон үчүн Кудай сактасын, бирок өтө кооптуу да ошого биргеликте фонд эле эмес, өкмөт менен айылдык депутаттар менен ушул ишке ашсак болот. Бирок муну мен баардыгын жазып чыкканмын Ыдыргазы менен биргеликте. Электронный кылып болот да. Мисалы, бир окуучуга электронный билет бересиң, 50 сом. Ала тийгизет, өтөйт. Бир айдан кийин дагы 50 сом менен салып туруп баягы дагы жүрөбүз. Ошону кылса болот да, муну колдон келетибиз. Бирок бизде баягы эме десем, аракет кылгандар жок болот. Бизде мисалы азыркы карточкаларды, магнитный карточканы алып туруп, ар бир айылдык мисалын алам десе, ошо окуучуларга мисалынан берип койсо, ошо айылда жашаган 50 сомдон алып карточканы эң пайдадан 50 сомдон толтуруп жүрө бересиң. Бизде баягындай система жок да, автобусга бизде негизин ушундай автобус алсак эми мамлекеттин деңгээлде кичине бизге жардам берип, ошо автобусту каралашып турса, эми техобслуживаниесине жардам берип дегендей, айлык маянасын ошо опурдукун көтөрүп берип дегендей, же ушул жагынан бир жардам берсе, бир автобусту алып койсок, ошол мисалы айылдагы эжелерибиз, агаларыбыз да колдонсо, ким мисалы эжекейлерибиз да айылдын бир башынан экинчи башына мектепке келет да. Анан өкмөтүбүзгө да ошо мектеп жанында өкмөткө келип иштешет. Ошо медсестра эжелерибиз бар, фактагы иштеген, стоматолог, ошо магазиндер бар, ошо иштегендерге да оңой болмок да. Үйдөн чыгып эле, мисалы 50 сомго картасын алып алып, автобуска чыгып, как валидатор, московский системада валидаторго тийгизесиң, автобус у тебя там лимит списан. Толтуруп алсаң, магнитный карточканы иштебейт. Бирок магнитный картаны, допустим, 200-300 сом залоговую стоимость аласың, ошо магнитный картаны кайра кийин, если керек эмес болсо, керек эмес болсо кайрап келип сага берет, 300 сом берип коесуң, а так 50 сом, 100 сом ошо айылдын ичиндеги транспорт маселеси чечилип калат да ошо боюнча. Бирок план ушундай эле бизде. Азыр сиздер айтып аткан ошол жанагы мектеп окуучуларына деп атасыздар да. Бир автобус жетпесе, балким 2 автобус деп атасыздар да. Эми ошол маселе боюнча сиздер ошол 1-класстан баштап 11-класска чейин окуган ар бир окуучуга жасалабы же какой-то бир жок, аны жанагы жаш өзгөчөлүгү дагы өзүнчө белгиленген учурлар болобу? Анан ошол эле учурда азыр айтып өтүп атасыз, ошо айылдагы эле мекендештер, айылдагы эле өзүнүн жашоочулар дагы ошол транспорт маселесин жеңилдетүү максатында ошол автобусту эле окуучулардын автобусун эле колдонгонго, то есть алар чыкканга да мүмкүнчүлүк болобу? Же жалаң эле окуучуларга өзүнчө, жалпы айылдаштарга өзүнчө? Жок, бул биздин эми айтып аткан ошол транспорт приоритетный окуучуларга, мисалдан бул автобус Кадамжайдан биздин Кызыл Булактан Кадамжайга түшпөйт. Бул Кызыл Булактын ичинде эле жүрөт. Просто бизден азыр ушу золотая серединаны табыш керек болуп атпайбы? 13 километр узундук болсо, мисалдан 7 километрде бир мектеп, 10 километрде бир мектеп, анан акырда 14 километрде баягы кичинекей мектеп бар да.
айыбыздын башынан мисалы эртең саат 9-8 окуучулар келе турган болсо, бияктан 7-де чыгып, окуучулар келип мектептин алдында жарым саат, 1 саат туруп калат. Эмне дегенде бияктагы мектепке да успеть этиш керек автобус. Ошого бизден бияктан келе турган болсо, ошону ыңгайлаштырып, бир ошону маршрут ойлойлу деп чечип атканбыз да, негизи. Анан бу жерде ал деген нерсе мисалы айылдын мул башынан ошо Көксал топтон деген ортодо биринчи мектебибиз бар, ошонун алдында өкмөтүбүз жайлашкан. Эми эл өкмөткө келип справканы башка эмес. Ошондо келип аткан маалында да карточка менен колдонуп эле келип иштеп башка жака барса бул системасын иштеп чыкса болот да, биз даярбыз да ар бир нерсесиге. Системасын иштеп чыгып окуучуларга 50 сом болсо, мисалы, андан 60 сом койсо болот. Кылайбызса бул ошол билетин алынган акча менен айдоочунун немесине берсе болот, айлыгын башкасын өзү өтсө болот. Просто муну башташ керек да. Демек, муну азыр системасыны сиздер али чечип, ошол нерсени ишке ашырганга даярдалган экен да. Анда эмесе бул айылдык фонд тууралуу, иштерибиз тууралуу жалпы сөзүбүздү жыйынтыктай турган учур келип калды. Бирок жыйынтыктаганга чейин мен сиздердин жеке өзүңүздөрдүн Москвада жасап жаткан иштериңиз, эмне жумуштар жасап келатасыздар, элдер ойлошот да, булар айылдык фонддорду эле жетектеп аткан болсо башкаларга иши жокпу депчи. Анан мен бул жерден экөөңүздөргө тең ушул суроону берип өтөйүн, анан кезек-кезегимен жумуштар жасап келатасыздар. Өзүңүздөр ошо кандай максат менен келип калгансыздар, качан келгенсиздер? Анан сизге дагы бир суроо, ошол Максым Баткенский деп алгансыз, же болбосо башка бир дагы кайманаттарды профилге ошо Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмбы, же Фейсбукпу, ошо өзүңүздүн соцсеттеги баракчаларыңыздын өзүнчө бир подписчиктери жазылган, ошо сиздин өзүңүздүн көрөрмандар бар да, окуган окурмандар бар. Анан ошо кантип сиз ошол блогер болуп калыптанып келатасыз? Анан сизди кандай кабыл алып атышат элдер? Ошо өзүңүздөрдүн жеке турмушуңуздарды Москвага келип калган максатыңыздар, Москвада эмне жумуш жасап келатасыздар, буларга токтолуп өтөлү, анан эфирди жыйынтыктайлы. Анткени биздин эфирибиздин 2-нчи сааты кетип барат. Мен башынан баштайм. Мен мектеп бүткөндөн кийин окуялар кылгам. Жогору окуучу. Бирок баягы ойрут такшы болгон 38 балл. Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз, 3 кыз, 3 уул. Улдардан чоңу менмин, 3 эжем бар. Ата-энем тарбиясы болуш керек. Менимче, бул баягы элдин ишин кылганчы. Анан мектепти бүтүп, досторум баягы балдар армияга кетти, кемдер окууга кетти. Менде мүмкүн жок болду окугангачы. Анан баягы ошол убакта жаша келдим да. Бир ай үйдөн чыкпай калгам баягы өзүмчө. Уялып, азыр ойлосом күлөм да. Анан бияка Москвага келейин десем, ошол убакта кашайып паспорт жок да. Кыргызстан боюнча паспорт берилбейт. Анан өзүмдүн бир тууган экемдин менен 4 жаш кичине экемдин өкүлүгү менен Москвага жол алганбыз да. Кайсы жылы? 2005-жыл. Анан Москвага мен өзү Москвага 1 жыл иштеп келип, анан окууга тапшырам деп келгенмин да, негизи бир иштеп келип. 1 жыл эмес, мына 15 жыл өттү. Нарадан. Келдик, келгенде өтө кыйын болуп, азыркыдай эмес. Ал убакта өтө кыйын болчу. Өтө кыйын эле. Мен бир неге барып калдым, Подмосковьега. Ал жерде бүт баягы курулушта иштегендердин көктөмдөн чыккан мусорларын да, ересек болгондарын да. Анан эртесине эжемден чалып, ыйлап, жашмын да, иштебедим. Бир тууган эжеңиз? Бир тууган эжем. Эжем айтты, эптеп тур эми документим жок, чыксаң кармап коет, сен муну түшүндүрмө. Ошо жерде баягы көнүшүп кеттим, ошо жерде иштегендерде 1,5 миң адам бар элек. Кыргыздар 250 кыргыз бар ошо жерде. Эң кичинеси менден да. Ал убакта азыр кызым жок, 45 килограммдык кичинекей булардын. Анан баягы прораб бар эле, прораб мени эң кичинегимден жактырганмын, анан өзүнүн үйгө алып барып, жөн эле менен жүрүп, баягы кант алып келип берип,
көрсөм азыр ойлосом мага ич ашат экен да. Боруйт экен да. Ошондой жерде иштедик. Азыр мисалы элестетсем, ошол зона деп коеттук. Ошол немеден Асолошный гор шаарында 1,5 жыл бир жерден чыкпай иштеген да. Дарбазадан чыккан эмесмин да. Айлыгымды алам, эжем келет, мага 1000 рубль калтырат. Өзүмө. Ошол 1000 рубль жетип келди да. 1000 рубльга эмне аласыз? Эмнеге иштетесиз? Мен убакта тамек чекпей элем, башак байт элем, пряник, печенье үчүн алып жеп, өкөтмүн. Анан окшойт да, азыр элестетсем, 1,5 жыл деген убакыт окшойт кеткен экен да. Керек болсо дарбазадан бир кадам чыккан эмеспиз да. Бир завод ичинде 1,5 иштеген ошо. Анан ошол жерден Канча 1,5 жылда сиз канча иштедиңиз, канча акча каражат табадыңыз? Анан ошол нерсени эмнеге жумшаган учур болду? Ал убакта основном немеле да, доллар бойт. Саатыга 1 доллар, 10 доллар. Мындай эсте жок. Бир айда 350 доллар болот эле. Ал убакта доллар 29 болду. Иштейм, эжем алып кетет, эми биз мен чоң болгондон кийин үйдө баягы иштерге майда чүйдө иштеп жүргөнбүз. Кийин анан ал жактан келдик, Москвага келип анан кийин отурдук. Баягы жок, иштеген акчалар жок, өзүнчө болуп анан ошон үчүн анан бир жерге ишке кирдим. Москвага? Типографияга ишке кирдим, грузчик болуп. 13 миң айлык. Анан ошол жерде бекер отурбай жашпыз да. Муну көрөйүнчү, андай деп отуруп, 3 айдын ичинде баягы мен кирдим. Разработчик болуп, грузчикке. Анан базыр барып уже мастер болуп калдык да. Бир эле жайдан ошол өзүңүздүн мындай грузчик болуп кирип, ал уже мастер да, ошол не боюнча. Азыр бир эле ишканада 8 жылдан иштейм, типографияда. Өтө жакшы, таза. Андан тышкары кыргыздарга неме кылып берем. Москва шаарында, Москва облусундагы кыргыздарга визитка, календар, буклет бардыгын жасап берем. Ал Москвадагы өткөн концерттерден, баягы сахнелерден болгон билеттердин бардыгын мен кылып берем. Кайрылсаңыздар болот. Телефон номерим бар. Билесиздер. Ошол анан неме боюнча топтун 4 уулум бар. Келинчегим Кара Суудан, Московский сүйүү. Кантип блогер болуп калдыңыз? Биз сизди баягы издөө салабыз дегенби, ошо издейм сени деген ошондой өзүнчө бир группа ачкан нерселерибиз. Була адамдар кайрылып калат. Ушундай адам жок болуп турат. Анан өзүмчө баягы бекер отурганча жазып коеюнчу деп, жазып көрсөм адамдар табыла баштады да. Мен көрдүм андай. Анан карасам пайдасы бар. Издейм сени деген группа ачып, Одноклассник, Инстаграмдан, Фейсбуктан, жалпы 29 адам таптык. Эң узак жоголгон 18 жыл жоголгон таптым. Жоголгон. Иркутскиде. Бул азыр мен көп жазып калам интернетте, сила депчи. Бирөө болсо бирөө көрүп калат экен да. Мен Иркутскиде бирөө көрүп калдым дейт. Аны жазып коебуз, чыгабыз. Мен Иркутскиде балдар бар. Кыргыздар ошол эле Фейсбуктан Иркутскиде кимдер бар деп коем. Мен бар, ошол байланышам, ошол жерге барып кел дейм. Бардык ыктыяр түрдө жардам беришет. Ошо 29 адамды таптык. İşte o da mına Баткенский, көпчүлүк эмнеге Баткенский дейт да? Ооба. Көпчүлүк Баткенский. Эмне үчүн Максым, эмне үчүн Баткенский? Максым деген бул бизде ичкилик кыргыздарда Молдонун, Олянын балдарын Максым деп коет. Анан биздин мен атам да Максым дейт, менин инилерим да Максым дейт бардыгын көрөбүз. Ошого анан кыргыз интернетиге кирсең Баткен жөнүндө көп шылдың бар да. Бияктан тынар баштайт, аяктан тамашау. Туура. Баткен последний место. Анан мен ойлодум, мен кылам дедим да, Баткенский деп жазылган. Кээ бирлер Баткендикмин дегенден уялып калгандар болгон да. Мен
Оштомун деп берген болгон. Мен билем факттарды билем. Мен уялбай Баткенден болом деп ошону айттым. Мен ойлойм, Facebook'ta Баткенчилердин бир Баткендиктердин бир немесин кылып койду окшойт дейм да. Элдердин ой өзгөрдү. Алдын мисалы Баткен десе башкача ойлошкондор барчы. Туура айтасыз, мен бул жерден айта кетейин, эң туура маселени козгогон экенсиздер. Жанагы тынар, жана биздин куудуңдар тамаша иретиндеби, балким жакшы ой менен тамаша сатира жаратып аткандар. Тамашон жигиттери. Бирок бул жерде сиз айткандай Баткен элине дискриминация кылып койгон учур болду, бөлүп койгон учур болгон үчүн бул сиз наоборот тескерисинче ошол нерсени жакшы жагын көргөзөйүн деп Баткенский болуп алган экенсиз да? Ошондой туура эле түшүнүктүү. Ошондой болгон. Көбү дагы сен Баткендин атына жүрөсүң дейт, мындай серьезныйраак бол дегендер бар. Өзүн Баткенден чыгышып, сен Баткендин атына алып жүрөсүң. Сен көп биз айтканда жыртаңдай бербе дейт да. Серьезныйраак бол дегендер бар да. Туура айтышат. Мен Баткендин атына алып жүрөм, мен өзүм атымда эмесмин да. Баткен деп жүрөм. Баткенский деп. Ошон үчүн аракет кылып атам, бирок баягы тубаса ошондой окшойбуз. Кээ бир не болуп кетет. Анан ошол башка Сиздин жазган постторду кандай кабыл алышат? Ошо мисалы сиз кээ бир учурда мындай кимдир бирөө ишкана ачат, кимдир бирөө салон ачат, дагы бир нерсе ачат, же бирөөгө бир жанагы жүк кетип атат Кыргызстанга деп деле мындай жазып калган учур болот. Ошол эле учурда баягы түз болбосо да кыйыр түрүндө бийликке мындай тийгизип жазган постторуңуз бар. Анан сизге мындай эмне мынтип жазып атасың деп кайрылып, коркутуп, же болбосо башка эме кылган учурлар болгонбу? Анан ошо рекламалык жарнамалар иретинде чыгарган постторуңуз кандай максатта чыгарылат ошо? Атайын максым ушуну бөлүшүп бер деген учур болобу, же өзүңүз эле аларды колдоого алып бересизби? Кээ бирде өзүм колдоо алам. Анан кээ бирде күтүп отура берем, качан айтса анан кылам деп. Ошондор бар да өзү негизи. Анан биздин бизнесмендер рекламага бергенде жаман көрүшөт да. Мен мисалы кыргыздардын чайканасы, бир чайканасы ачылып атканда мага чыгышты максым ачылып атат. Мен андагы эске өзүмдүн баягы стилим менен жакшы кылып, узун кылып жазып койдум. Аны 1 миллион адам көрдү. 1 миллион адам. Анан мен чайканага бардым дагы, отурдум да, жок дегенде бекер болор мага дедим да. Барсам, кадимги шотты берди. Тетеп чыгып кетти. 1 миллион адамдан 5 адам барган болсо дагы мисалы да. Ооба. Бул эмес. Мен ага эме эмесмин, бирок айтам же бериш керек. Анан мен реклама акча деп койсом, көпчүлүк баягы неме ойлойт. Мен только бизнес болсо акча бар. Болгондо мен 500 лира өйдүм. 500 лира картама которуп кой дейм. Аны которсо да ыраазымын, которбосо да ыраазымын. Бирок сен которбодуң андаймын. Билем ал 20-30 адам мага берген жок. Берем да берген жок. Мен аларга бер дебейм да. Берсе берет, бербесе жок. Мен сочулган иштеп койгом. Анан баягы жоголду, бирөө мындай болуп атат, андай дегендерге мен вообще акча албайм да. Наоборот өзүм беришим мүмкүн, бирок албайм. Ошондон посттор боюнча биринчи мен өзүм Баткенди неме дедим да. Кичине ар бир постка кичине кошуп кетем. Ошондо мен мисалы кыргыз душман дегендер болду. Сен сартсың дегендер болду. Бирок бул кыргыздын сөзү. Кыргыздын сөздөрү Баткен диалектте баягы бизде ушундай сөздөр бар. Ал сөздөрдү уже биздин жаштар унутуп койду. Ал өзбектерде дагы жок, тажиктерде дагы жок ал сөз. Бирок ишили кыргызда бар, бирок аны бизге кабыл алгыбыз келбейт. Унутуп койду. Унутуп койду. Ошондой сөздөр бар, мисалы элелектен Абдуллабек деген бир алабыз бар, ошо кишинин 9000 сөзү бар. Биздин эски сөздөр. 9000 сөзү бар. Ошондорду мисалы кылса болот. Кыргыз тил адабиятыга кошсо болот да ошону. Кыргыз душман дегендер болот. Бирок азыр баардыгы уже түшүнүп калды. Сиздин Баткенский деген атыңыздан түшүнүп калды окшойт да? Баардыгы эме, бирок түшүнбөгөндөр бар. Аларга маани бербейбиз. Аларга маани эместен
интернет отыру мүмкін емес. Хайп болбой калат дедим. Ошондой. Сиз үчүн блогер катары ушул нерсени айтып өтсөңүз. Сиз Facebook'та Одноклассникте кандайсыз? Ар бир соцсеттин өзүнүн сизге аудиториясы бар да, мисалы Одноклассниктеги подписчиктердин өзүнчө аудиториясы бар, Facebook'тагы, Instagram'дагы, YouTube'да балки, ВКонтактеде кайсы соцсеттерде? Instagram'da болуп кетпейт ал. Одноклассник жакшы. Одноклассниктен основной иш адам істеп жатат. Facebook'ta мындай отырасың. Одноклассникте мисалы издейм сениден 29 адам тапкан болсок, ошо 29-у 28 Одноклассник аркылуу табылат. Facebook'тагылардан бирөөнү табылат. Одноклассник основном баягы жөнөкөй мигранттар Одноклассник дагы бүт мисалы бир эле посту 100 миң 200 миң адам окуп койт. Facebook'ta каймактар бар. Бирок алар да жакшы, колдоголо, бирок основной иш ошол Одноклассникте меники. Бүт баягы иштер. Анан өз ар биринин өзүнүн эмеси бар. Мисалы Facebook'ка жазган нерсеңди Одноклассникке жазсаң эч ким окубайт. Карап да койбойт. Одноклассник жазганды Facebook'ка жазсаң бирөө карабайт. Ар бир өзүнүн эмеси бар. Менин основном баягы Москвада болгондон кийин менде основном баягы Москвада иштегендер көп да. Москвада иштеп мигранттардан жарыян чыгарып турабыз башка. Бирок мен адамдарда эле жарыядан 5 миң албайм, 3 миң албайм. Ошо жазып койгонума кичине 15 убакыт кеткен болсо 500 сом алам. Бирок бул жарыян өзүнүн эмес. Өтө кыйын, адамдар ойлойт да, мына максым дейт, 5 жылда жазып дагы 5 сом алып коеюн дейт да. Андай эмес да, мага 3 күндөн күндө бир айдан кийин максым сен өткөндө мына жарыя кылган ошол номер берип койчу деп чала берет да. Түндү бирде да. Ошондой. Анан баягы сиз айттыңыз, коктуулар бозулду депчи. Ооба. Ал боюнча коктуулар болгон жок, бизде коркушат. Биз жазып чыгабыз сразу. Мен коктоп депчи. Бирок ата-энеме бар. Масым Баткенскиктен балам экен, кичине бирок коесуң деген болот. Анан атам чыгат дагы жөн жүр дейт. Макул дейбиз дагы, анан баягы дагы башка бирок ата-эне деген ата-эне да. Жөн дегенде жөнөсүндө булар дагы билип алганда кимден бар? Кимден бурашты мен билет, мен ошо мен атамды угам да. Атама барат дагы айтып коет. Бирок эки жакын атам өзү айтты. Ада көпчүлүк барып атама барып, сен балам үчүн жардам берди, сен балам мен балам таап берди деп барып атама рахматын айтып, не деп атам уже баягы мен котуда өзүм билесиң. Эркек кишилер бир жан болот деп. Кызлар кылып атат. Демек, бул жагынан дагы өзүңүз жоопкерчилик болот. Эгерде губернатор, акимдерди сындап койсоң, через чыгышып, өчүрүп кой Саныч, же болбосо мындай кылабыз, мындай кылабыз дегендер болот. Бирок аларга маани беребиз. Өтө эле суранып кетсе өчүрүп коебуз. Алар бизди кучтат дейм. Бирок неме менен, бир суроо менен, эгерде айылга жардам берсеңер, өчүрүп коем дейм. Ультиматум коесуз. Анда жакшы, сизди баягы соцсеттердин мындай айтканда эң активдүү ушул блогер катары кабыл алып калганда элдин баарычы, мисалы жакшы иштерде бир жакшы бир сунуштар болсо, суроолор керек болуп калса, жарыялар керек болуп калса, суранган учурлардын көп эле көрүп жүрөбүз да, ошонун улам сураган. Анда эмесе Нургазы, сиз да өзүңүз ошо Москвага кантип келип калдыңыз? Анан ошол келген максатыңыз ишке аштыбы? Өзүңүз тууралуу жалпы ушул мекендештерге маалымат берип өтсөңүз, булар ойлошпосун, бүт эле булар айылдык фондду жетектеп эле акчасын жеп отургандыр дегенчи. Жакшы, эми суроо болду, бирок мен эми кыскача эле айтып кетсем, мындай 2005-жылы 11-классты бүтүп, Кадамжай Кыргыз лицейде Москвага келип
2005-жылы декабрда келгем, окууга тапшыра албагам. Андан кийин иштеп жүргөм 1 жыл. Тоже мен стройкада иштеп жүргөм, квартира ремонт кылып жүргөм, туугандарым менен иштеп, ошол жакта буякта эле. Анан кийинчеде уже кийинки 2006-жылы окууга тапшырып, ошол менен ошо фармацевтика тармагында ошо кесип билим алып, ошол менен иштеп. Москвада да, ошондон бери иштеп канча 10 жылдан ашып калды, ошо кесип менен иштеп атам азыр. Бул ишим коомдук ишим, мен негизи баягындай Зулпидин айткандай, атам да көп айтчу, эми балам кандай жигер жигит болсун, өз элине, өз жерине кызмат кылыш керек деп. Тууган уруктар менен катташта болуш керек. Биз Кыргызстанга барып жылда отпуска болуп, барып 1 ай 2 ай туруп келсек, ошол жерде ысык суукта катышып калабыз. Анан башка маалда ошо биякта акча табабыз деп, бала чака жардабабыз деп жүргөндө ошондой болуп, анан мен өзү негизи кызмат кылам, кызматка даярмын, элим үчүн болсо, өзүмдүн ишимден, основной ишимден бош убакыт болсо, даже иногда бывает, что семьядан таштап, семьяда өзүнүн Москвада, семьядан таштап, ошо коомдук иштер менен ошо айылыбыздын интереси, айылыбызга керектүү нерселерди деп жүрөбүз. Бала чакалыбызды. Эки уулдун атасымын. Кыргызстан жаранымын. Мен негедир ошо окуп жүргөндө мага 1-2 фарм компаниялар жардам берейли, ошо Кыргызстан жараныкеси российский паспорт алган. Ал убакта биздин Кыргызстан таможенный союзга кирбей жүргөндө, сфера медицинского, сфера здравоохранения и продукция алкоголь, по-моему, бизде иштей албайчу, кыргыздардычы. Ошондон таможенный союзга киргенге чейин мен ошо окуудан бүткөндөн баштап өздөрү сопровождать этип, мугалимдер практика өткөн жеринде иштеп жүрдүм да, ошол менен өздөрү документтерин даярдашып, турлашып эметип жүрүшкөн. Азыр мен таможенный союзга кирип калдык, Кудай буйрса жакшы эле иштеп жүрөбүз. Ошондо жилет эткенмин, бир мега паспорт российский алган эмес экенмин деп. Азыр эми келечегибиз бар, Кыргызстан болгондон кийин алга койгонубуз жакшы болуптур. Мен акыркы сөзүмдү айтып коеюн. Бул коомдук иш өтө кыйын иш да. Буну аял колдош керек да. Эгер аялың колдобосо эч жака барбайсың. Мисалы звоноктор болот, баары чала берет да, чала. Комушташасың, бөлүмдө 5 000, анан аялың карап туруп, сен ошол жака фондон гана үйлөнүп ал дейт. Ошого чыдап жүрөт да биздикичи. Чыдайт. Канча нерселер болот, мисалы фондко bir gün Kazanlı'ya kovma çalışma burası, bir gün Kızılbaşlı'ya burası, bir gün sport, bir gün dağın başka bala kalıp edetti. Bala çaka, yüklü kalıp edetti. O şoka da makul bolup, o biz ben yaşavattan asıllar rahmet aytip bayıldı dedik. Tur aytasın. Ошол маселеде көп боз болот да. Эртең менен иштен чыксам, биз саат 4-кө чогулушка барсаң, биздин 4-тө чогулуш башталышы 7 болот да. Негизи кыргыздар ушуну 4-кө барасың, эми 5-те бүтөт, 6-да бүтөт, анан үйгө келе берем деген бул. 4-тө барсаң, ошону чайга отурасың, болду. Ошо менен качан баштайсың? 4:30, 5-те баштайт экенбиз, 6-да баштайт, 7-де башталат. Анан 2 саат, 1,5 саат собрание болгонболсо 9 болот. Анан чыгып эми коомдук эмелер менен бирөөсү менен бирин сүйлөшүп каласың, экинчи сүйлөшүп 1 саат дагы өтүп кетет. Үйгө келсең 11-12 болот. Күн өттү, эртеси ишке барасың, бала чака семья калат да. Ошо Зулпидин туура айтты, сулууларга рахмат деп. Сиздердин артыңызда турган ошо айымдарга ыраазычылык билдиребиз. Анда биз дагы чын ушундай жакшы иштерде, коомдук иштерге активдүү катышып, эл үчүн, жер үчүн, ошо мекен үчүн, мекенден алыс болгонуңуздарга карабай ушундай иштерди жасап келатканыңыздар колдоо аларлык биринчиден, экинчиден жалпы калган жаңы түзүлүп аткан ушундай фонддорго, коомдук уюмдарга үлгү боло турган иштерди жасап келатыпсыздар. Анда эмесе биз мына экинчи саатыбыз деле жыйынтыктай турган мезгил болуп калды. Мен анда бул жерде мекендештерибиз жазган комментарийлерди окуп өтпөсөм капа болуп калышпасын. Бул жерде Шайыр эжебиз бар, билесиздер, бир саат мурда жазган комментарий. Азаматтар ишиңерге ийгилик дейт, ошо сиздерге кабыл тилектер жазган. Андан сырткары бул жерде
урматтуу мекендештер, балким биз мына комментарийлер баягы түз эфир болгон үчүн алды артында сиздер каалаган жерге ачылып жазып коесуздар да, анан ошону биз окубай калсак кап этпестер. Биздин мырзалар өздөрү дагы кирип убактысы болгондо бармактарын басып сиздерге комментарийлериңиздерге, суроолоруңуздарга жоопторун жазганга убакыт бөлүшөт деп ишендирип айтып өтөлү. Андан кийин бул жерде совместный просмотрда бизде Нургазы Бишкек деген сиздин таанышыңыз окшойт. Бул Сенсеңбей классташ дептир. Айкөл Анна Сулайманова мыктысыңар дейт. Рахмат. Бул жерде жаман комментарийлер керек жок бизге. Алтынай Ташыбекова деген мекендеши жазып атыр. Ишиңерге ийгилик азаматтар дейт. Дилярам Нуралиева деген сиздерге атайын ошо бармактарын басып взаимно. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Супар онлайн радиосунда конокто Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын жигиттери Кызылбулак айылдык фондунун мурунку жетекчиси менен азыркы жетекчиси, экс жетекчиси Нурматов Зулпидин мырза болду. Андан кийин ошо мына азыркы жетекчиси Нургазы Кадыров мырза болду. Анда эмесе мен сиздерге акыркы сөздү эркин микрофон берейин. Кабыл тилектериңиздер барбы, алдыда иш планыңыздар барбы, кандай сурооңуздар, бир сунуштар барбы? Экранга кайрылып айтып өтсөңүздөр, ыраазычылык билдирип койсоңуздар болот. Биринчиден рахмат сиздерге айтабыз. Ошо бизди чакырып, ошондой мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн сиздер ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар, ар дайым кызматташууга даярбыз кызматыңыздарга. Рахмат. Үкем бягыр десеңиз кеттик, мына буюрса. Аны экинчи мен айылдаштарыма кайтып келеттим негизинде. Москва шаарында 1000ден ашуун кызылбак бар экенбиз. Биздин фондко 150 адам айына мындай фонд сатып 850 адам кана. Келиңиздер, биргеликте айылыбыз үчүн, мекенибиз үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн салым кошолуп, бардыгыбыз Москвада иштеп атабыз. Жок эмеспи, болса жок деген 30 миң аласыздар, же болбосо башка дегендей. Келиңиздер айылыбыз үчүн арзуган акчаны кошуп сонда биз буюрса айылыбызды, Кыргызстаныбызды күн кылабыз. Кыргызстандын келечеги сиздердин, биздин колубузда. Баарыңызга рахмат. Эми мен айтып кетем ушул эле, Зулпидин айткандай эле, жердештерге, мисалы мен айта кетчү нерсе ушул иштердин баарынын аркасында ошо Кызылбак элине эмгеги турат, ошо Кызылбак элибиздин жарандары турат баары. Мен мисалы баарына чоң рахмат, баары ден соолукта болсун, иштерине ийгилик. Эми ошол жакта жүргөнүбүздө ошо фондубузду дагы билип, салым кошпой жүргөндөр да бар экен. Ошолорго мен айтып кетет элем, келип биз менен жакшылыктарга, айылыбызды гүлдөткөнгө, оңдогонго себепчи болуңуздар. Фондубузга ушул айына салымыңыздарды кошуп туруңуздар. Любой эле ошо бар Кызылбулактыкмын дегендер менен сүйлөшсөңүздөр, азыр ошо 250-400 адам группаларда бар. Любой картаны, номерине, же байланышка менин номерим, финансист номери, Зулпидиндин номери бар. Керектүү маалыматтарды, керектүү отчеттор болсо, биз иштешип, сиздерге ошону берген акчаңыздарды ошол туура жолдо, ошо Кызылбулак жери эл үчүн иштеткенге себепчи болот. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, аман болуңуздар. Эң дагы бир айтып кетем, сиздерге ушундай платформа уюштуруп, биз менен бизди элге көрсөтүп, жерге көрсөтүп дегендей кылып берген мээнетиңиздерге чоң рахмат. Сиз менен мудада чыгаргандыгыңыз, эми дагы сиз менен чыгып дегендей ишиңиздерге ийгилик. Өркүндөп өсө бериңиздер, Кудай кааласа. Рахмат чоң. Келе сиздерге. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Ошо 2 саат бою, ровно 2 саат бою, толук 2 саат бою ошо биз менен эфир куруп бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, ошо ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ошо мекен үчүн атолдук парзыңыздарды аткарып,
жакшылыктарды, жакшы кызматыңыздарды жасап келе бериңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто ошо Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын кулундары Зулпидин Нурматов жана Нургазы Кадыров мырзалар. Бул жигиттер Кызылбулак айылдык фондунун жетекчилери, бири экс жетекчиси, бири азыркы учурдагы жетекчиси. Мына 2 саат бою сиздер менен эфирде ошо өздөрүнүн жасап жаткан иштери, жасай турган иштери тууралуу, сиздер менен өздөрүнүн бүт жакшы иштери тууралуу маалыматтарын бөлүшүп өттү. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.